Саламатсыздар, урматтуу замандаштар. Сиздер Кабар улуттук маалымат агенттигинин Санжыра программасын көрүп жатасыздар. Бүгүнкү биздин айта турган темабыз өзгөчө деп ойлоймун. Бул учурдун талабы. Бул тема 1847 жылы болгон казак-кыргыз салгылашы. Бул салгылаш биздин Кыргыз таласында өткөн. Кыргыз эли өз жерин, өз мекенин коргоп, чоң жеңишке жетишкен. Бирок азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар, маалымат тармактарында казак тарыхчыларын жазган ой пикирлери, тасмалар чыгып жатат. 1847 жылкы айкаш дейбизби? Айкашта азыркы тарыхчылар, казак тарыхчылары башкача өңүттө бузуп, башкача бир фактыларды таап, кыргыздын тарыхый жеңиштерине бир көлөкө түшүрүп, башкача өң түскө салып жатат ушул салгылашты. Бул көп талкууну, көп кайчы пикирлери жаратты. Ошон үчүн биз бүгүн ушул тарыхты дагы бир сыйра талкуулап, элдин өтүнүчүн аткарып чагылдыралы деп чечтик. Кыргызда айтат: малыңды эрте түгөлдө, караң кирсе көз жетпейт. Болчу чырдын алдын ал, ырбап кетсе сөз жетпейт дейт. Биз буга чекит коюшубуз керек. Ошон үчүн бүгүн биз казак-кыргыз салгылашына көп маани берип, ошолорго өз эмгегин жазган адамдар чакырдык эле. Мен силерге тааныштырып коеюн. Жекшелаев Кадырбек, тарых изилдөөчү, казак-кыргыз мамилеси китебинин автору. Турганбаев Элебай, тарыхчы, Кыргызстан тарыхынын жетектөөчү адиси. Куш келипсиздер. Кадырбек Сакал, Элебай мырза, мына казак-кыргыз чабышын 47 жылкы 13 жылда изилдедиңиз. Ушуну улам-улам тастыктап, улам-улам фактылар менен кетирип атып, мына ушул китепти чыгарды 4-чү жолу. Мына ушул китеп азыр бизде негиз болуп турат. Керек болсо университетте дагы ушул боюнча лекция окуп атышат. Биз ошо 1847 жылкы ошол кездеги кыргыз, казак, орус тарыхчыларынын ушул согушту изилдеп жазгандарына көңүл буруп, ошолордун фактыларын келтирмекчибиз. Мен биринчи суроом бул болуп атат. Кенесары хан деген ким? Бул кантип улуттук лидерге айланды? Бул тарых деген бул элибиздин тарых басып өткөн күзгүсүн көрсөтө турган күзгүсү, жолун басып өткөн. Эгерде тарых, элибиз тарыхты эмне үчүн окуйт? Бул мурунку ата-бабабыздан калган кемчилигин кетирбөө үчүн, болбосо ата-бабалар илгертен жетишкен үчүн аны улап, ошо улап кетиш үчүн бизге тарых ошон үчүн керек. Кыргыз эли тарыхка түшкөн 2000 жылдан бери жүздөгөн согуштарды башынан өткөргөн. Ошо жеңишке жетишип келген үчүн кыргыз мамлекети ушундай сакталып атыр, ушул күндө жашап атабыз. Ошол согуштардын ичинен эң мындай көп изилденгени, эң такталганы, баштан аяк эметкен ушул кыргыз элинин Кенесары менен болгон согушу. Кенесары Касымов Абылай хандын небереси, Чыңгызид, 1802 жылы туулган, 41 жылы 300 казактын 300 биригип, Касым хан өлгөндөн кийин Касымдын ашында расмий түрдө хандыкка көтөрүлгөн. Ордосу Иргиз Тургай өрөөнүндө болгон. Бирок Кенесары атасынын жолун жолдоп, мурдагы эле баягы Касымдын жолун жолдоп, Оруска каршы саясатын жүргүзө берген. Бул саясат эмнеде болгон? Биринчиден илгери казактын хандар башкарып келген, Оруска баш ийсе дагы ар бир эмесинде хандар болгон, хан деген титул болгон, бирок Оруска толук баш ийген. Ошону 1822 жылы Сибир казактарынын уставы боюнча жоюлуп хандыктар, ал старший султан дегендерге башкарып калган. Ошол Кенесарынын бирден бир эмеси нааразылыгы. Ошол эме болгон, старший султан хандыкты алып калуу. Ал өзүнчө мамлекет болуп, өзүнчө эме болом деп эч качан бир да документте жок. Бир гана эмеси бар, административдик түзүлүштүгө нааразы болгон. Мурдагыдай эле хандыктар башкарсын деген. Анан орустар ага макул болбогондон кийин, значит, курал алып
чыгууга туура келген. А дегенде бир топ ийгиликтерди жараткан. Казак жергесинде курулуп калган чептерди бузган. Анан басып алган. Анан албетте орустун аскерине эч ким туруштук бербейт. Аны Кенесары өзү эле түшүнгөн кандай чоң куралданган мыкты аскерине. Анан ошондо Кенесары кыргызды көздөй чегинип жөнөгөн. Кыргызда анын максаты эми бирөөлөр айтат Кыргызстанды кошуп алып оруска каршы согушу болгондо, эми казак тарыхчылар айтат оруска каршы согушмак, коконго каршы согушам деп деле деги өзүнүн катында бар. Эми мындай логичный алганда андайга согуша алмак эмес. Мисалы орустан качып келатып кокон менен согушуп атат. Кокондон келип кыргызга жанагындай эме коюп атат, ультиматум коюп атат. Бул орустарга баш ийип турганда баягы орустар түшүндү. Ар бир хан башкарып турганда булар орустардын саясатын жүргүзгөн жок. Булар ар ким өзүнчө Кытай менен, тиги менен байланыша берди да. Менин түшүнүгүм ушундай болуп атат да. Анан орустар түшүнүп, бул хандыктын кереги жок, хандыкты жойду. Бирок бул Чыңгызид болгондон кийин буга бул өтө чоң наразылык болду. Баягы Ага Султан деген бул торамыс болуп калды да буга. Бул ошого. Бирок бул мен айтып кетким келет. Анын үстүнө шайлоо жолу менен болгон Ага Султандагы. Бул деген Кенесары ханды ачык айтышыбыз керек. Бул өтө чоң стратег болгон. Бул өзүнүн күчү менен, сүйлөгөн сөзү, караган көзү менен улуу жүздү дагы, кичи жүздөгү дагы белгилүү баатырларды чогултуп алды. Жалпы айтканда Бухар Баязет уулунун, тиги Иман Дауд уулу баягы белгилүү Амангелди Имановдун атасы да. Бул согушта каза болбодубу? Туурабы? Агыбай Шупуртпал Агыбайды кошуп алды. Жанагы менимче Суранчы Акынбек. Суранчы Акынбек кошулуп кетти. Бул килеги чоң кишилер болгон да, атактуу эл башкарган кишилер. Мына мунун күчтүүлүгү да. Чынында мындай да. Бул тарых кийин, бул өзгөчө бул 90-жылдардан кийин жана Союз тарап кеткенден кийин ар ким өзүнүн тарыхын тереңдетип, тет жактан бери издешип, казып жаңы бир табалгар табышып, улам жаңыртып, мындай бир неме болуп кетти да. Бир тартипсиздик көп, бирин-бирине ишенбөөчүлүк болуп кетти. Ар ким өзүнүн тарыхын көтөрмөлөп ошо башталды да. Бул чынында ким эң алгачкылардан болуп, ким жөнүндө Кенесары хан тууралуу өзүнүн жакын тууганы ким Бекмаханов жазган да. Бул 1940-жылдары жазган, Казакстандагы 20-40-жылдар, 18-19-жылдын 20-40 жылдар деген. Ошондо Кенесарынын жортуулуу, анын орустарга кандай баш ийип, кандай каршылык көрсөткөндө тууралуу кенен эң чоң маалыматтарды берген да. Бул өзү архивтерде, Россиянын архивтеринде иштеген, Казакстандын архивтеринде, Ташкенттеги архивтерде иштеген. Ал кезде мындай кененирээк болгон да мындай маалыматтар. Анан ошолорду изилдеп жүрүп отуруп, ошо немесинде келтиришин эмне себептен көтөрүш чыгышына орустарды күнөөлөйт да. Эми кийинчерээк ал кичине мындай тагыраак эсептеген, калысыраак эсептегенге аракет кылган да. Андан бөлөк бул Кенесары хан жөнүндө Хан Кене деген кимдин? Ильяс Эсенберлинин китеби чыккан. Бирок Эсенбал мындай көркөм китеп да, бирок көркөм китеп болгону менен дагы бул кишинин колунда мүмкүнчүлүк болсо дагы тереңирээк изилдеген эмес, мындай үстүртөн жазылган, анан мындай кошумча көркөм ирет катары кошумча көп нерселер жазып кетти да. Анан бул эмне жана себептери ушул Кенесарынын азыркы кезде Кенесарынын маселеси саясий өңүткө өтүп, эмне себептен көтөрүлүп атат. Ушу мен дагы кийинчерээк байкап көп окуп атам, көп немелерди окудум. Ушу Кенесары хан жөнүндө. Анан ушундай бекер жерден өлдү, кыргыздар чыккынчылык кылды, анан тигиндей мындай деген сөздөр. Эми бул чынында кандай деп айтсам, бул жанагыдай бир нерсе олордун алдында ушундай маселелер көтөрүлүп чыгат, катуу күчтөндүрүлөт. Анан экинчиден жана неме болсо керек, мен дагы бир себебин ойлоп атам. Мисалы, туурасын айткандарды азыр жанагыдай ура патриоттор көп да. Бирөө туурасын айтып койсо, сен үчүн биздин жамандайсың, эн үчүн башкаларды мактайсың деп дагы чыгышы мүмкүн да. Анан ошо жанагы мындай ошолордон коркуп, кээ бир фактыларды жашырып, анан өзүлөрүнүн ханын көтөрмөлөп атат. Чындап Кенесары ханын баскынчылык согушу бул биз үчүн бул өзү түшүнүш керек болчу. Бөлөк жерде эч качан бирөөгө мындай баш ийип көргөн эмес кыргыздар. Анан бул жерде экинчиден да бир нерсени байкай кетиш керек. Жанагы айтып атышпайбы, тынчтык жолу менен келди, анан туура тынчтык жолу менен келди. Бирок неме? Мындай дипломатияда да болгон эмес да, ушу мындай орто азиянын дипломатиясында мындай болгон эмес. Ормохан деле туура айтып атат. Макул деп атат. Мен улуумун, жолуң меники болсун, калганын өзүң бил деп атат. Эң туура, эң сөзсүз жанагы неме бир жакшы неме бар. 14-жылда биринчи дүйнөлүк согуштун чыгыш себептери да. Жанагы австриялыктар
Сербияны басып үчүн неме иштеп атышат да. Шылтоо издеп атат да. Аны 10 пункттан жанагы Фердинанд өлтүрүлгөндөн 10 пунктта турган ультиматум коюшат. Сербтер баарын аткарышат да, баарына макул болушат, карашат. Бирок бир гана жери силер жанагы ошо өлтүргөн кишини бизди полиция издесин деген макул болбойт да. Макул издесин, бирок биз да жардам берели. Ошого карабай согуш чыгарды. Бул Кенесары все равно бизге келмек, кол салмак, ал шылтоо издеп жүргөн да. Эмне болсо да бир шылтоо таап бизде. Анын үстүнө экинчи да бир себеби бар, Кенесарынын да бир немеси, кол салыш себеби уже батпай калды да. Орустардан кысым көрдү аябай. Бул жанагы кимдин тушунда, Перовскийдин тушунда. Бул Перовскийге жашынып, Горчаков, Батыш Сибир генерал болду. Горчаков менен Оренбург ведомствонун башчысы ким экөөнү бири-бирине каршы коюп жашап жүрдү да. Ал ким Перовский түшкөндөн кийин, ордон кеткен, уурчуп келгенден кийин бул Горчаков экөө сүйлөшүп, эки аскер чыгарып артынан саят түштү да. Анан айла жок, жети суга айла жоктон келди. Анан жети суга келгенден кийин бир неме кылыш керек болуп атат. Бедели түшүп калды да, катты түшүп калды. Бир жеңишке жетип, жанагы элдерди өзүнүн тегерегин чогултуш керек да. Эми ошо жанагы так фактылар боюнча бул кезде ошо жети суга келгенде бизде неме дейт, Кокуй көлгө келди дейт. Каракумдан көчүп, артынан саят түшүп жүрүп отурчу да, Каракумдан көчүп ушу Кокуй көл чүй суусун жеги Кокуйго келди дейт. Ошондо аз эле калыптыр дейт эми. Айыл деле аз. Султандардын болгону 200 тиги немеси, боз үй туруптур дейт. Калгандары жөнөкөй эле үйлөр экен дейт. Эми эмне деген неме. Анан кийин ошо күбө болгондор айтып атат, ошо кезде ашып кетсе дейт, ошо кол жыйнай алса, жана улуу жүзгө келгенден кийин улуу жүзүнө кошулгандар ким кошулду? Үрстөм төрө кошулду. Сыпатай кошулду. Ошондон кийин колдон келсе кыйын болсо 10 миңдей чыгара алмак дейт да. 10 миң эмне кылат? Мисалы Кокон хандыгына деле алы жетпейт. Эч ким анан ойлоду, ошо тоголуктарды, тоголук кыргыздарды багындырам. Эми ошонун атагын чыгарып анан ошол себептен башталды. Бул согуштун эң себептери да, эң башкы себептери ошол. Анан кийин оюнда мындай жеңилем деп ойлогон жок да, жеңем деп ойлоду, ошо башталды. Эл суранып жатат. Ушул 47-жылкы согуш эмнеден башталды? Кандай башталды дейт. Тагыраак айтсаңыз, мына Кенесары келди. Кайсы жерден алып кол салды бизге? Кайсы туштан кирди? Кенесары бирок мындай кокустуктан эметип келген жок, мындай эме берип келген жок. Бул мурда деле согуштар айтылбай атпайбы? Ошонун негизинде бул эң акыркы эмеге аттанган өзү. Акыркы жортуулга. 47-жылы жаз айында бүт эмесин камдап алып, болгон күчүн камдап алып туруп. Бирөөндө айтат 20 миңден ашык, бирөөндө айтат 20 миң дейт. Ошол орустун документтеринде ошондой 20 миңден ашык деген. Ошончо кол менен 2 замбрек менен 1500 мылтык менен анан чүйдү басып келген биринчи эле жолу. Чүйдү басып келип, Кара Балта туштан басып келген дейт. Экинчисинде ушу эме жактан эле ашып келген дейт. Анан ошо тагы ушу чүйдү басып келген, Кара Балтадан басып келген туура болуш керек. Ошондо жолдогу жанагы адегенде укканда эле жаңгараш жантайлар элдерди тоо жаптырга көчүрүп, кемиңе көчүрүп эметип отурган, бирок көчпөй калгандарды аягсыз кырып, жетпей калгандарды, айылын кыра албай калгандарды жана көрүн ачып, ошону ыргытканга чейин барган. Жана ал мына казактын тарыхында да бар, кыргыздын тарыхында да бар, Оозек адабиятта да бар, Арстанбектин газалында да бар. Чын Ожо менен Канайдын көрүн ачкан Далайдын деген жери бар да. Ошондо Эш Кожо менен Канайдын деп. Ошентип жолдо эч нерсе түрү калтырбай кырып жүрүп отурган. Анан Текеликтин сеңире Токмокко жеткенде жанагы эмеден өзүнүн туусун тигип ошол жерге чоң колун түшүрүп, чыныгы согушка ошол жерден камдана баштаган. Силер баягы тарыхчы катары факт менен айтсаңар, бул жерде болуптуу маселе. Биз бу казак кыргызды биз шылдырыңда айлап аткан жерибиз жок. Биз бөгөлеки чаламолдо тарыхчылардын тарыхты бурмалап атканына жооп кылып атабыз да. Ошон үчүн мен божомол деп айтсам болот. Сиздер мына фактлар менен сүйлөсөңөр, бир өтүнүч тарыхчы жомок айтпаш керек. Канай менен Эш Кожонун көрүн ачкан эмес экен. Булар Канай Эш Кожонун түрү өлүп калганын билгенден жоктон шылдыңда деп издеп таппай калган да. Анан баягы жаңгы коюлган мүрзөлөр бар эмеспи? Ошолорду ачып жана аялдардын баарын сырткы ыргытканы чындык экен да. Бул эми тарыхчылардын айтуусу боюнча, болбосо жанагы санжырачылардын айтуусу боюнча Токмоктон ары 8 чакырым азыркы Чыморгон тушта
чоң согуш ошол жерден тоскондо биринчи болуп туруп, оң канатында Норузбай, сол канатында эми Эржан төрө башкарып, анан биринчи келгенде эле баштаганда эле бул эчтеке болуп элек деле, баягы экөө тең ара тандаш болсо керек да, атактаңты мен алып калайын дегенсип, жөн эле түшү дегенде эле берки Норузбай кирген дейт, чабуу коюп туруп эчтеке болуп элек деле. Анан Норузбайдын колу кайтарылгандан кийин берки Эржан төрө кирген. Эржан төрө өзү колго түшкөн ошол жерден. Эржан төрөнү башка куткарабыз деп барып, казактардын эми кенесарчылар деп коеюнчу, кенесарчылардын көпчүлүгү кырылган. Ошол жерде 3 күн катар согуш болгон экен. Эми жеке чыккан жер азыркы Токмоктун мал базары тушкутта болгондо ошо кеминдик бир санжырач айтты эле. Ошол жерде 3 күн бою сайышып жаткан экен. Ошондой деп айтып. Жеке чыгып сайышып жаткан экен. Ошондо биринчи Норузбай чыгып, Норузбай менен кыргыздын бир эки найзакерин түшөт имиш. Анан кийин Адыл чыгып, Адыл менен Норузбай бири-бирин жеңишче албай койгон экен. Анан кыргыздан дагы далайлар чыгып, андан кийинкилердин баары эми жеңишке душар болгон, жеңишкен да бардык тең. Бул Малтабар Баатыр деген чыккан экен. Бул эме да сыгаталыктар. Сыгаталыктар. Нурманбет Сумрундар. Эми бир 5-6 кишинин немеси айтылат, бүт баары тең ошо жеңишке болгондон 3 күндөн кийин булар эми курчоодо калышкан. Кенесарчылар. Сиз жана туура айттыңыз. Эржан төрө, Норузбай. Бул казактын мыкты баатырлар. Биз менен мойнуна алышыбыз керек. Бул Норузбай, бул найзакер адам болгон. Өзү билейген адам болбосо дагы өтө чымыр, өлүмгө тике караган, баягы тайманбай согушкан адам болгон. Норузбайды биз мактоого татыктуу ал адамда. Бул Норузбайды айтып атпайсыңар. Бул менче 3 жолу жекеге чыгып 3 жолу кыргызды сайып өттү. Муну ачык эле айтыш керек. Норузбай. Сиз 2 деп атпайсызбы? Жанагы Норузбайдын жекеге чыкканычы. 3 жол чыккан, 3-үнсүндө жанагы жеңиш албай койгон. Буганда эмне үчүн ал жеңиш албай койду? Норузбай коркуп кеткен жок. Кийин бул казактар колго түшкөндө ошо 47-жылы. Жана айтып коё, кыйын деген Норузбайдын Адылдан качты го дегенде казактардын айтканы бар. Норузбай андан качкан жок. Депчи. Булар менен кийин согушам деп айтты деген сөз бар. Значит, бул да кыйын стратег. Булар сезди да Адылбан Баатыр экен, же бир өлүп бир калат. Эгерде Норузбай өлгөндө казактар качмак. Бул максаты Норузбай казактар жетектеп жүрүп, согушка алып кирген да. Бул мен ойлойм, жана казактардын айткан туура. Мага бир суроо. Бул Ормон келелекте Кенесары баягы тынчтык жолу менен бүтүрөлү ханың менен сүйлөшөм дегенде айтпадыбы? Ормон келелек. Ормондун ставкасы ордосу ысып көлдө, ошол жака барып сүйлөшкүлө деп текеберлик кылып койгон да, мындай бул кемсин түшүн айтыш болгон да. Мен казактын ханы көчүп конуп эли менен жүрсө, ал тиги Эш Камарбай тиякта такта отурат. Анан келгенден кийин дагы элчи жиберген, Ормон келди дегенде. Анан Ормон келгенде эме деп сүйлөштүрбөй койгон эмес, элчилери келип атыпчы. Мынакей, ой, бияктын эли келатат, тияктын эли келатат деп эле улам эле бирөө жаңыдан сүйлөшөлү десе эле, тиги жарым саат доклад кылып туруп алышканда мынтип атат, тигинтип атат. Ой, соют алып баргыла. Анан элчилер сүйлөшө албай коюп кетип баратканда атайын айтып койгон экен. Эй, атыңарды күн батарда бул Керней Сурнай тартылганда суаргыла деген экен да. Анан барганда элчилер Кенесарыга барганда как раз эле эме болуп калган экен, Керней Сурнайлар тартылып калганда эле чүйдүн суусу токтоп калган эмиш. Эмне болуп атат десе, кыргыздар атын сугарып атат бул жерге дептир да. Ат сугарганда суу токтоп калды. Аны буруп жибербеди. Ар жакка буруп ийген экен да. Анан түнкүсүн жанагынтип бүт тоонун башында от жалын чыгып, күндүз керейли кечке жана чаңдап атканда, анан кечинде жанагынтип суу токтоп калса баары үрөй үчүп. Анан Норузбай качалды десе, Кенесары болбой койгон экен, анда кандыгым кайсы, мен качпайм деп. Урматтуу замандаштар, бул жерден айтып коюш керек. Ормон келелек учурда негизги оордукту негизи солто менен сарбагыш алды деп айтсак болот да. Бул эл ушунчалык катуу салгалашып кармап турду. Ормон келгиче эле ушу солто менен сарбагыш менен негизинде эле казактар кармашып атты. Ошондой эле алып койгон. Ормон калп айтсам 7-чи күнү келди дегенде сөздөр бар да. Ошого чейин кээ бир айтып атпайбы, Ормон ошондо аскер алып келген. Аскер алып келген эмес Ормон. Ормон союш алып келген, шашып эле кабарды укканда өзү келе берип, калгандарына чабарман жиберген. Кыргыздар ушунда дагы толук келелек болчу. Түшүнбү? Ошондон жанагы балатыны тоодон тоого сүрөтүп 3 күн айдатып атпадыбы? Анан жана Кенесары, биз мунун баары Кенесарынын айтканы кайдан чыгып атат? Бул казактын тыңчылары Кыргызда да бар болчу, кыргыздын тыңчылары казактын ичинде да бар болчу. Ошонун баары кийин колго түшкөндө ачыкка чыгып атпайбы? Түн ичинде жана от жагып атышпайбы?
Кенесарының айтқаны бар да. Бұл асманда жұлдыз көп пе, жерде қырғыз көп пе деген сөз бар. Ана жаңағы Оразбақ келіп, кім келгенде Сұрнай тартып атпай ба? Оразбақ, Сағынбайдың атасы. Тура ба? Ана сонда ошо жанында ким экени айтылбай, бирде Сыпатай дейт, бирде Байсак дейт. Эми ал божомолду түрдө айтып атат да, бирөө да айтканы. Аны сурап атат. Анау сыйырдай мөйрөгөн нечи деп. Анан ким жандагысы айтып атат. Ханым буга чейин чабагы менен чабышып аттык эле жаяны эми келди дейт. Мына ушул болуп атат да. Бул сөз кийин колго түшкөндөн такстагылап атат. Ошол түнү казактар кача баштадыбы? Ошол күнү дегенде бирин деп кача баштады. Дегенде ормонго дагы калып жиберген экен. Дагы жаш жетелек балдарды эмеден курчоодон чыгарып ийген. Коридор ачкылады. Анан ошо 8 баланы Жапар төрө баш кылып Кенесарынын балдарын ошо эмеден чыгарып ийген экен. Курчоодон чыгарып ийишкен. Мен сизге суроо берейин. Сиз фактысы менен айтыңыз. Мен муну уккан эмесмин. Ошо Жапар төрөнү кое берип бергеним. Сиз кайдан барбы жазылганы? Бар Жапар төрөнү жазылган. Жапар төрөнү кое берди беле ошондо? Кое берген. Жапар төрөнү качырып, казактар ошондо бузула баштаганда, мына өзлөрүнүн неме тукумдарын кой берип качырып атат, биз өлөбүз, өлө турган бизбиз деп кача баштаган. Алдын ала Сыпатай сүйлөшкөндө, бу неме боюнча, Озеки кабарлары боюнча алдын ала Сыпатай айтканда, Ормон айткан экен, макуланда силер ак көйнөк кийгизсеңер, мен дагы жоокейлерим ак көйнөк кийгизем. Ошол себептен бу Сыпатай ботпайлар, улуу жүзүн ботпайлары Аман-Эсен Сыпатай өзү менен Үрсөмөгө чыгып кетишкен да. Казактардын ичинде ушу чоң таарынч да. Аны ушуну кээ бир биздин казак тарыхчылар туура эмес түшүнүп, саткынчы катары көрүп атышат да. Сыпатай менен Үрстөм. Сыпатай менен Үрстөм. Бул согуштун башталышына жанагы неме чынында Кенесарынын орустар атайын тыңчыларды коюп аябай зилдеп жүрүшкөн, ушул жери үзүлүп калат да. Жети сууга келгенден кийин анан согушка чейинки немesi жок да. 47-ci согушка чейин жөнүндө мындай кабарлар, маалыматтар азайып, өтө азайып калат. Бирок ушуга маалыматтар биздин Кыргыздын тарыхында аябай сакталган. Казактар да пайдаланып жүрүшөт, ушу биздин маалыматты аябай жакшы пайдаланышат да. Бирок бир начар жери муну мындай бөлүп өзүнүн керектүү жерин алышат, кереги жогун калтырып коюшат. Адыр Басакал, биз жанагы сөздү улайлычы. Булар жанагы Курчоодо калды деп атпайбы? Анан кача баштады дейт. Мейли, аны биз тасма көргөндөн дагы улантабыз. Кенесары бул казактар айтып атат, Курчоодо калып колго түштү дейт. Кенесары Курчоодо калды беле? Курчоодо калып колго түштү беле? Жок, Кенесарынын аскери бутка дегенде Курчоодо калышкан, бардыгы тең. 3 күн Курчоодо жатпады. Анан Курчоону жарып өтүп кетип качалы дегенде бул качпайм деп койгон. Жок, жанагы атыбыздын баарын союлу дагынан жөө кетели. Анан жөө кача албайт. Эгерде мен качсам бүт баары хандыгым кайсы деп болбой койгон экен. Анан ошондо жанагы ормон опуза салып түн ортосу болгон кезде жанагы опузанын баарын көрбөдү, жүрөгүн түшүрүп. Анан бир маалда жанагы Керней Сурнайын тарттырып, элдин баарын кыйкыртып, мылтыктарды аттырып, чуу кылганда элдери баш бербей эле ичип аткан тамагын таштай кетип, бирөө 2-3 бир атка минишип, туш келди качып, басып алып качып жөнөшкөн. Ошону менен кошо Кенесары да качууга туура келген аркасынан. Анан баары качып кыргыздар тети Май төөнүн чокусуна чейин бул ыргайтын ашырып 3 күн кубалашкан экен бардыгын, баягы согуш болуп туруп. Анан Кенесарынын колго түшүүнү айтайынбы? Ошондо эми бул жөнүндө көп маалымат бар. Эми ошонун бир маалыматын айтып берейин. Ошол жанагы ошо тынайлардын айтканы жанагы. Бардыгы тең келатышкан экен, анан келатканда жөнүндө баягы эме калча, Дайырбек калчалар келатканда. Чечейлер келатканда жөнүндө бош аттар жайнап эле талаада калыптыр. Каалаган атты алышып эле таандап эле ошентип калыптыр элдер. Биз да атала кетели десе бир казак эме суу алып аткан экен дейт. Көрө коюп казак экөөнүн көрүп бирөө калып түшө калып найзасын такаса жалын ийиптир. Мен силерге карапайым казакмын го, казак. Издегениңер биякта жатат деп камышты көрсөткөн экен, камыштын арасында. Анан ал казак дешип жүрүп отурса, камыш эме тикилген экен, алачык. Кирип барганда ошол мындай сулуча келген, жазана кийинген адам отурган экен дейт. Бул кара шайы ушундай кийинген. Кылычын алып эле шилтегенде Дайырбектин бул ийнине тийген экен. Дайырбек кийинке чейин ошону көргөн адам бар. Аман Токтогул деген тарыхчы бир 90-дорго барып кайтыш болду. Ошо киши айтар эле көргөн экен, ошо кишини бир 90-дорго барып калганда. Согушканда эле айтканда эле ушу ягын ачып ийип көрсөттү дейт. Мына Кенесарынын кылычы тийген жер бул жер деп. Аны ошентип кармап барган экен. Кармап барганда
Дагы Кенесары экенин тааныш үчүн жана боз үйгө киргенде колго түшкөн бир Кудайменде деген болгон, дагы башка кулак кесер. Кудайменде деп койчу экен. Биз ошо Кудайменден тактап коелу. Бул жана Саржандын баласы эмес. Ошол Султан бул Кудайменде кошо түшүп атат колго. Норусбай колго түшүп атат Кудайменде. Ошол Кудайменде кимди таанууга болуп атпайбы? Анан боз үйгө киргизип эле анан кийин тиги кулду куруп жатып калат экен да. Мына ой ханым мугу ден солуңуз тигиндей мындай сизден анан Кенесары экенин таанышып, төрөмдөп өткөндө тегерегине жанагынча эме коюшуп, сакчы коюшуп, аны сактап турган экен. Кенесары көп аракет кылган экен кыргыздын манаптары менен, ормон жантайлары менен сүйлөшкөнгө, бирок алар макул болгон эмес экен. Туура айтып атасыз. Сиз тарыхчы катары. Эми бая Санжыра чогулткан катары айтайын. 30 жылдай болуп калды го мен деле изденип жүргөн. Бул жанагы казактар качканда Норузбайды токтото албай коюптур. Анткени ошол түнү ай жок, караңгы экен да. Ар кайсы кача берген да. Анан жанагы курчого түшүп калды деген туура эмес, кармалды деген. Бул туура айттыңыз, бул качып кеткен. Кыргыздар кечке чейин кубалап жүрүп, анан кайра кайтып келатканда бир жакшылап баягы жасалгалуу токулган 5-6 атты оттоп турганын көрүп, ушу аттарды ала кетели десе, ар жакта бир казак жанагы тип суу алып атпайбы. Анан баса калбаса дейт, мен издегеним мен эмес, тигине казак деп. Анан ошондо барганда баягы жасалып, туура айттыңыз. Чапкан. Алмалы сай деген жерде. Алмалы сайбы? Ошол жерден кармап келген. Мен эмне айтып атам? Жанагы казактар жакшы издеген эмес да. Курчоодо калып колго түшкөн деп. Колго түшкөн эмес, ал качып кетип, керек болсо баягы кутулдум дегендей. Анткени кыргыздар кууп барып каракетип атпады беле? Ошонун артында дайыр калчылар калып калган, бир 12-14 кыргыз калып калган. Ошол случайно көрүп кармап атат, туурабы? Кармап калып аны апарып берди. Сиз жана туура айттыңыз. Норузбай менен Кенесарыны кыргыздар тааныбайт, билген эмес, көргөн эмес. Муну бир көрсө жанагы элчи Тынаалы менен эле Каража Калыгул көргөн. Ошон үчүн жана апарганда канды кармап келатса ормон ишенбей койгон да. Анан бир айтпадыбы? Айда төрөлөрүнө кийирчи. Деп анан жырткан карапса жүгүнүп жиберишпедиби? Ошондой айтып туруп анан өзүнчө камбага алат деп. Кенесарынын өлүмү боюнча чын эле көп маселелер козголот. Калыгул башты кескенден кийин Калыгул алып барганда. Каража Калыгул. Каража Куатул Тынайдан. Ошол алып барган эми ошондо дейт, баягы бизден элчилер барган да мындай сөз арасында анык тактай кетели. Бизден элчилер барып, ким кандай өлтүрдү деп орустар сурап көрсөтмө жастырып атышат да. Тиги неме барган. Анан ошондо баары талашып, орустар өзүлөрү жашашат да, баары талашып атышат дейт. Анан бир кезде айтты дейт, Калыгул айтты дейт. Эй, мына моундай болбоду. Мен ошол жакта мен болдум деп баягы неметкенден берки талашкандардын баары унчукпай калды дейт. Анан Калыгулдан сурап, ошо Калыгул жастырып, жана Каража Чечен Калыгулга жастырып, анан ошону жана Алихан Бөгөйханов ошо тияктан көчүрүп алып, анан ошону кийин жарыялап, моундай. Бирок Алихан мындай Калигула деп берип коет да, жана Калыгул. Ошо Калыгулдун айткан эң Калыгул муну көп жерде бузуп айткан эмес, бул кандай болуп өлгөнүн жөнүндө. Буну ким Белек Солтонаевде жазат, 1894-жылы ошондо 96-га чыккан кезинде өз оозунан окутуп жазып алдым дейт. Оозунан көчүрүп алдым. Эл отурган жерде айтып бер дейт. Экинчиси Балооско айтып берген. Биз урматтуу замандаштар, мына ошол учурдагы изилдеген тарыхчылардын өзөгүн өзгөрткөн жокпуз. Кандай болсо ошондой айттык. Бул тарыхый чындык. Эми биздин наразы болгонубуздун себеби ушул казак туугандар жалпы казак эл эмес. Бир чала молдолор бул тарыхты бурмалап жатканы өкүнүчтүү болуп атат да. Биз азыркы учурда ушуну башка үмүткө бурган тасмаларды көрүп көрөлүчү, казактар тарткан. Научная экспедиция Бабалар-Изымен продолжает идти по следам праотцов. Пилигрим 21 века Сапар Искаков вместе с группой исследователей уже побывал более чем в 40 странах мира. Сегодня в программе «Почему хан Кенесары пришел на кыргызскую землю? Какую военную тактику кыргызы использовали против него?» Научная экспедиция по следам предков остановилась около еще одного исторического места вблизи горы Кекелек у города Токмак. Колониальная политика царской России вынудила многих казахов противостоять гнету. Однако противостоять огромной армии было нелегко. Именно тогда Кенесары хан принял решение объединить силы с братским кыргызским народом. Но некоторые кыргызские манапы на тот момент уже были в сговоре с российской властью. В то же время кыргызы зависели от Коканского ханства, с правителем которого Кенесары враждовал.
В последнем сражении с кыргызскими манапами Кенесары с 10 тысячами воинов вторгся на кыргызские земли. Его главная цель – подчинить себе кыргызов и после выступить против Каканского ханства. Однако его планам не суждено было сбыться. Кыргызские манапы с самого начала не поддержали предложение Кенесары хана. Это усугубило отношения между казахами и кыргызами. Стороны стали совершать набеги на соседние аулы и угонять скот. Противостояние привело к большой битве. Поражение воинов Кенесары хана у подножья горы Кекелек было очевидно, так как кыргызские манапы вступили в сговор с царскими отрядами. Битва прошла по заранее спланированному сценарию. Днем они отправили небольшой отряд через гору. Он бесконечно, кружа вокруг возвышенности и поднимая клубы пыли, имитировал движение огромного войска. Ночью каждый воин зажигал множество костров. Огромное количество огней ночью говорит о лагере огромной армии. Конечно, это была военная тактика, то есть обманным путем заставить противника поверить в то, чего на самом деле не было. Эта спланированная военная тактика – одна из причин поражения Кенесары. Еще одна причина – не все, кто был с ханом, были настоящими воинами. Часть из них – это жители разных аулов, которые в страхе от того, что их хозяйства будут разграблены, присоединились к его отряду. Накануне сражения ночью все они сбежали. В результате отряд Кенесары стал значительно слабее. Еще одна предпосылка, приведшая к поражению хана – это поддержка кыргызских манапов, в частности хана Ормана, куканскими беками. Впрочем, все это Кенесары предвидел заранее, поэтому он, созвав военный совет, обсуждал на нем пути выхода из окружения. Кенесары знал, что его малочисленному отряду будет сложно противостоять огромному войску кыргызов. И все же попытки прорвать окружение были предприняты. Однако для этого была лишь одна дорога через болото и многочисленные овраги. То есть уйти по ней было практически невозможно. Поэтому погибших было много. Среди них и сам военачальник Батыр Наурызбай. Место, где погибло большое количество воинов Кенесары, называется Карасуак. Это болотистая река. Пытаясь ее переплыть, многие воины утонули. Попытка выйти из окружения потерпела неудачу. Хитрый план кыргызских манапов осуществился. Кенесары хан попал в плен. Это произошло в горном ущелье Алмалы-Сай. В народе есть одна легенда. Кыргызы, долго думая над тем, как казнить Кенесары, решили поднять его на копьях. Так и сделали, а потом спросили у Батыра, как он себя чувствует. Окровавленный Кенесары, в которого вонзили десятки копий, сказал: «Я и сейчас на высоте и чувствую себя выше всех вас». После того, как Кенесары был захвачен в плен, кыргызские манапы собрали большой совет, чтобы обсудить, как с ним быть. Посоветовавшись, они решили отправить голову хана царской власти, которая продолжительное время пыталась заполучить хана, живого или мертвого. Головы остальных знатных султанов были отправлены куканцам. Вот такой трагичной была борьба за свободу и независимость лучших сынов казахского народа. Бұл жерде Кенесары хан 1847 жылы Қырғызға жардам сұрап, қосылалы деп келіп, қол салып атады. Ошоға қарабастан, ушул тасмада айтып атады: қырғыздар Батқаға Қарасуға алып келіп талқылады деп атады. Мен ойлаймын, бұл екі башқа соғыс болса керек. Бұл жерде қазақтар 1847 жылы Қырғызға Кенесары қол салды дегенде сүр көрсетіп атады. Айтсаңыз, Қарасу 1847 жыл болды ғой Қарасу соғысы. Эми мындай да, бул согуш жөнүндө көп изилдөөлөр жүргөн. Тиги 1847 жылдан баштап эле согуш бүткөндөн баштап Россияда бул илимий деңгээлде изилденип, жүздөгөн макалалар чыккан. Жана Смирновдун эле согуш тарыхын изилдеген бир макала эмгегин жазыш үчүн 200дөн ашык материалды колдонуп жазган эмгектери бар да. Ал жанагы соғыштың қатысушыларынан, керуеншілерден, лазутчиктерден, анан қолға түшкен, пленге түшіп қалған ошонун барын талықпай издеп, 200дөй материалды чогултуп туруп анан макала жазган. Буга окшогон материалдар көп болгон. Анан Октябрь революциясы жеңгенден кийин Совет өкмөтүнүн тушунда Кенесарыны изилдөөнүн экинчи этабы башталган. Бул СССРдин Илимдер академиясында көп симпозиум өткөн, Казак Республикасынын Илимдер академиясында да ошондой талкуулар жүргөн, Кенесары туурасында диссертациялар жакталган, көптөгөн макалалар жазылган.
Анан кийин жана Мекмаханов сыяктуу окумуштуулар анын айынан түрмөгө түшүп чыккан мезгили да болгон. Ушундай бул өтө эле изилденип так эле изилденип бүткөн окуя болгон. Бирок ага карабастан айрымдары буларга эч көңүл бурбай жөн эле башка эми максатты алып эле балким эки элди жоолаштыруу эмесиндеби же эми адам көп болгондон ар кандай пикирдеги болот да адамдар, ар кандай мүнөздөгү. Ошондой адамдар эч нерсеге таянбастан эле мүмкүн болушунча кыргызды жамандап, каралап, шыбап келатат. Ошонун каралаганы, шыбаганы, мында агитациясы ушунча даже алынган эмес биздин айрым кыргыздар жанагы манкуттук маанайдагы ошолорго кошулуп алып кайра кыргыздын өзүн жамандап аткандар бар. Ошону өлтүрүп эле койбойсуңар мындай деп. Анан эми бул мазарлуу караш жөнүндө тактап айтсак, мынакей ошол такталган материалдар боюнча, эң эле негизги тарыхый документтер боюнча, архивдик материалдар боюнча караганда бул согуш 1,5 жылга созулган. 1845 жылдын күзүнөн баштап 1847 жылдын жазына чейин созулган. И тынымсыз чабуулдар болуп, майда согуштар, чоң согуштар, чабыштар болуп турган бул учурда далай согуштар болгон, далай баатырлардын башы кеткен. Эми ушул документтерге таянсак, мына биринчи согуш, мына биринчи согуш 1845 жылы күздө болгон. Күздө болуп, жанагы Калча баатыр колго түшүп, эгин чаап атканда, анда биринчи жолу кенесарычылар жеңишке жетишип, колго түшүп, бардык бугдай эгин сегинин баарын талап алып кеткен. Буга шыктана түшкөн Кенесары оңой эле жеңсе болот турбай деп экинчи тобун жиберген, көп узабай солтолорго жиберген. Ал жерде кушчуларга кол салып, кушчулар аябыз сылыгырган анда. Жанагы эми жерин айтпай эле коеюн, ал жерде Чалдыбардан ары карай Бооркемеге, Олуятага чейинки жерлер болгон. Андан кийин солтолорго кол салганда, солтолордон буну ушунда журт моругунан Көлбай деген аксакал болгон экен, ошол башкарып талкандарды. Анан кокустуктан кол салганы келатканын бирөөлөр аркылуу, малчылар аркылуу угуп калып туруп, даярданып калышкан экен. Анан келген колун эми бир күнгө созулган согушта жеңишке жетишип, Кара Балта жактан дагы эмелер келип, кошумча күч келип. Анан буларды кыргыз жеринен кууп чыгышкан. Анан колго түшкөн баатырларында Кенесарга эме жазып жиберген дейт, алакандай кат. Сен эми жөн жүрүр, тиги бу деген мааниде да кыргызга ой эмес деген. Бирок ага уккан эмес. Анан эми бирок дагы айтылат. Жанагы мен айтып атам, бул жанагы архивдик материалдарды биз элдик санжыра менен туура келгендерин гана жаздым да бул китепке, элдик санжыра менен. Бирок Ахмет Кенесаринин айтуусунда кышка чейин дагы 3 жолу чабышуу болду дейт. Бирок алардын мындай санжырадан таба албадым, анан кийин агыны киргизген жокмун. 3-чү согуш ошондо эмеде болот экен. 3-чү согуш эми 46-жыл кышта, жанагы кимдин айтып кеткен. Ошо кышта болуп, анда дагы баягы 2000 жоокер менен келип, миңи колго түшүп, миңи кайра аман келгенде толонуп. Анан 4-чү согуш болуп атат, мынакей жана эметип аткан жазда. Быканын карасуусунда карасуу деп жана эме кошуп коюп атышпайбы? 47-жылда кошуп коюп аткан. Бул өзүнчө, бул орусча айтканда переломный период болгон. Анткени Кенесарынын жанагы оруска каршы согушуп жүргөн маш болгон 10.000 аскери ошол жерден талкаланган. 10.000 аскери бул согушка маш, орустун аскерлери менен согушта чептен алып жүргөн солдатта аскерлер болгон да. Бул жерден Кенесары аскерин экиге бөлгөн. Бир жагын тиги Кара Балта жактан киргизген, бул бир жагын бул жерден эмеден киргизген, азыркы Мыкандын тушу өзү башкарып кайрымада өзү баштап келген аны. 5000 аскерди өзү баштап келген. Ошону 5000 аскер жанагы Алихан Букейхандыкын айтып турбайбы? Кулга Каралга келгенде кыргыздар аны туюп калып, сразу дароо элчи жиберди деп. Туура элчи жиберген, Тыналыны жиберип туруп, анан дагы 5 кишини кошуп жиберген. Ошондо Тыналыны эмне деп келгенде айтып атпайбы? Эми ушундай кылалы тигүү десе, эми тышка чыгып караса 5 эмеси мууздап туруп, жана желегин кандап койгон экен, эми жүргөндө деп туруп. Сөздүн кыскасы 5-те, 7-те, 9 дейт. Тыналы менен сүйлөшүп атканда тиги 9-10 муздап салып. 9-10 муздап салып туруп, анан кийин желегин көрсөтүп, анан баштап келип, мына Мыкандын кара суусуна. Эми Тыналыда кыйын болгон киши болгон.
баягы таң аткычакты ары бери сүйрөп, чүй суусуна ары бери кечирип, камыштарга жүдөтүп туруп, анан таң ата алып келген, мында таңга жууп алып келип, мынакей ал бул жантай жаңгырашты айланып барасың дегенде, жантай жаңгырашты айлы мына деп көрсөтө берип туруп, анан кийин кетип калган дейт чаап. Мен ушеден кошумчалап коеюн. Туура айтасыз. Бул элдик санжырда айтылат. Тыналы баягы атайын эле аралап келип, баягы уктап жаткан кыргыздардын үстүнөн чыгарбай, даяр турган баягы тынай сарбагыш бөлөк байлардын үстүнөн чыгарды да. Анан ошол жерде 3 күн катар күн түнү созулган согуш болот. Бул жөнүндө документтерде да бар. Жана Белек Солтоновдун айтканында бар, Кыргызстан туңгуч тарыхчысы 3 күн түнү болуп, мыканын суусу кам болуп агып дейт. Кээ жерден жанагындай өлүктөр тозуп калып, суусун ала ашып, жанагы талааларга чейин тарап кеткендигин айтылат. Андан ары жанагы Алихан Бөкейхандын жазганын биле айтканда көрсөңүз, башка орус окумуштууларында да бар. Кыргыздар аларды сазга такап эле өжөрлөнүп чаап турулат. Ошондо саздан кече качабыз дегенде, туура ошондо аман калган аскерлердин баары сазга чөгүп кетет. Сазга чөгүп кеткенден аман калгандары түнкүсүн суук болуп, март айынын аягы болгондо суук жүрүп кетип, анан суукта тоңулуп калган. Кыскасы, бул ошол 4-чү согуш ошону менен бүтөт. 5-чи согуш ошол эле август айларында 3-4 күнгө созулган экен. Бул иледен эме бар. Мына исторический документ бул жерден деле айтайын, тарыхый документ. Кенесары Иленин оң өзүндө жайлаган кезде жанагы солто сарбагыштарды чабам дегенин угуп, солто сарбагыштар мал мүлкүн менен Иледен өтөрдө келип калышат, алар өзлөрү кече качып мал мүлк оокаттарынын баарын алып тиги Кенесары чоң олжого эме болот, ээ болот. Анан ал жерден кайра ошол эле качкан кыргыздар, солто сарбагыштар бул чүйдүн эмесинде кемин түшкө келгенде, жана чүйдүн баш жагы дейт. Ош жерге келгенде бияктан кыргыздын немелери тосуп чыгат дагы, эми жанагы жантайды коюнча эми элдер көп талаш кылып атат, Боронбай баштап келген деп. Ошондо ош жерден чоң согуш болуп, анан кийин 4000 аскер кырылган. Муну Жантайдын мына документте оруска жазган катын жазылып турат. Ошондо Божьей помощью мы перед водительством султана Боке уничтожили 4000 человек деп дана жазылып турат. Анан ошондон кийин мына 6-чы согуш, анан кийин жанагы 47-жылкы эң чечүүчү согуш 20 000 аскер менен келгендик туурасында көптөгөн документтер бар. 20 000 аскерден көп келген деп, андан да көп келген деп, мына бүт андан аз келген деген бир дагы мындай тарыхый документтен көрө албадым. Бардык жазгандар, Кенесары изилдегендердин баары 20 000ден кемитпейт. Туура. Демек, Кенесары бизге белгилүү адам турбайбы? Бул 47-жылы биринчи жолу келген жок. Бул деген 45-жылдан бери биз менен согуш берип аткан. 45-жылдан бери келаткан, мындай эгерде айтсак, күчөтпөй эле айтсак, бул кыргыз эли үчүн чыныгы атамекендик согуш болду десек жаңылбайбыз. 1,5 жылга тынымсыз согуш болуп турган, ошондо атамекендик согуш болгон. Эми бул жерде мына казак тарыхчыларынан мен түшүнбөйм. Бул түшүнүксүн десе бул тарыхты билбейби? Бул 40-жылкы согушту дагы 47-жылкы согушту бириктирип коюптур. Мына жолдоштор биз өзүн ачып бердик. Кенесары биринчи 47-жылы бизге конокко келген жок. Бул буга чейин эле белгилүү болгон бизге. Өзүнүн райымсыз согушу менен. Бул ачык. Ошол бул экинчи согушта болот атпайбы? Жанагы эмелерге кийинчи эмелерге жибергенден кийинчи, бул чүйдүн солтолорго жибергенден кийин. Аны ошондо жибергенде булар жеңилип, баягы бир теңи колго түшүп, аябай жүдө эми чабылып келгенден кийин анан ошондо Кенесарынын урушканы бар да, жанагы бул Ахмет Кенесаринин жанагы Султан Сыдык Кенесары дегенин эскерет. Жеңилип келгендерди дейт. Хана аябай ачуусу келип урушту дейт. 5-10 болуп, мамлекети жок 5-10 болуп көчүп жүргөн кыргыздарды чаба албайсыңар деп, андан кийинки чабуулда өзү баштап жөнөдү дейт. Ошол Мазалуу Кара Сууга баштап келгендегиси ошол да, ошондо өзү баштап келгендегиси. Буга тиги немесине сөзүнө жараша айтайын. Эми бул неме жанагыдай келишим болгон, орустар менен кыргыздар келишип алып, анан Кокон ханына таянып талкалар деп аткан турбайбы? Бул киши билбейм, бул кишинин кандай немеси бар, тиги билими, тарыхчы же неме экенин билген жокмун, бирок негизи бул киши аябагандай неме кылыптыр да, аралаштырып, өз каалагандай кылып неме кылыптыр. Бул биринчи жолу сүйлөшкөндө бул ошо согуштун алдында 47, бул менин оюмча 47-жылкы согушту айтып атат. Бирок
тескери бурмалап атат да, тагы башкача кылып бурмалап атат. Бул кыргыздар менен орустар эч качан согушуп, сөзмө-сөз сүйлөшүп, согушчу план курушкан эмес. Кыргыздардын барганы бул 1824-жылы Омскка барган. Андан бөлөк кыргыздар менен орустар сүйлөшкөн жөнүндө эч жерде мындай документалдуу эч кандай жок, фактылар да жок, далилдер да жок. Бул кимди айтып атса керек, мен оюмча Ньюхаловду. Ошондо Ньюхалов өзү жазып атат. Кыргыздарды көздөй эле барат деп ойлодум дейт, кыргыздар катчасын дейт. Ормонго катчасын дейт. Ормонго Боронбайга катчасын дейт. Жантай үчөөнө катчасын дейт. Ушундай кокустан барып калса, силер ушундай жолотпогула деп ошон өзүм барган жокмун, баягы жибердим дейт да. Бул киши билбейм, аны окуганбы, окуганбы. Сөзүңөр алчы. Мен бузбайын, баягы ирети менен болсун айтып коеюн. Урматтуу замандаштар. Бул казактын арасында да уяттуу тарыхчылар бар экен. Bir жаш жигит бар, мен bir интернетти карап өтүп кетип жүрсөм, Равшан Орозбаев деген тарыхчы бар экен, жаш жигит экен. Ошол да сен айткан сөздү тастап атат. Ньюхалов кат жазып атат. Тимофей Ньюхаловго кат жазып атат. Туура ал келген эмес. Бунун баарын билип туруп кат жазып атат. Кенен Сары Ресейдин душманы. Эгерде силер ага жардам берсеңер, силер жазаланасыңар. Эгерде силер аны кармап берсеңер, силерге сыйлык берилет деген. Туурабы? Ошон жана Равшан Орозбаев деген жигит так айтты. Мына адилет. Биз жанагы сговор дегенди мен ушуну түшүнөм да, бул ушуну айтып атышат. Бул бурмалапчы. Ал эми ормон өзүңөр билесиңер, орус эч качан кийилген эмес. А Жантай ал баягы айтып жүрбүз, Кокон алдамчы экен. Biz orus менен жантассак болот деп. Чындыгында Жантай кат алышып, кат беришип турушкан. Бирок Ньюхалов деле мына түшүнүп турат да. Бара турган жери калып, ошон үчүн Ньюхалов түшүнүп атат. Бул кыргыздарга барат. Ошон үчүн кыргыздар бул жолотпош, башын кыргыздын ичине катпаш керек деп айтып атат да. Мен сизге суроо берейин. Булар орустун отряды келди деди. Биз аны жокко чыгардык. Келген эмес. Бул кат жазган. Экинчи булар айтып атат. Кокондуктар келип жардам бергенде кандайча ал жардам берип кокондуктар? Кокондуктар эгерде жардам берсе, от Кенесарыга жардам бермекте. Жардамды да берген. Ошондо Кенесарынын аскери аслында негизинен кокондуктардан турганда Аулета, Чимкент, Ташкент уездеринен келген казактар болгондо, Коконго караган казактар болгон. Акыркы согушунда негизинен Кенесарынын аскери кокондуктардан турган, кокондук казактардан турган. Кокон менен канчалык эме болгондо дагы жанагы капырларга каршы саясаты бир болгон булардын, орусқа каршы саясаты. Түшүнүп атам. Сиз божомолдо болуңуз. Сиз факты менен жардам бергенби кокондуктар бизге? Кокондуктар бизге жардам берген эмес, бизге душман болуп турган. Анткени Кокондун бийлиги ол кезде Түндүк Кыргызстанда жок болгон. Могуруки документти эмесеңиз окуп деле берейин, ошондо жазып атат. Кыргызстанда кокондуктар качып кетип, азыр кыргыздар эме өзүнчө ээн болуп, эркин мамлекет болуп калды деп жазып атат. Бул Перовскийдин жазганы бар го. Анан кийин Бардашев жазып атат. Мына көл айланасындагылар кокондорду кууп чыгып, чебин талкалап салды деген кабарлар бар. Анан башка мына 47-жылы Кенесары бияктан кол салганда Мухаммед Алим Кошунбеги, Ташкенттин беги таласка кол салып атат. Аскери менен келип атат да, бирок эми согуш болгон эмес. Ал таластыктар аздыгына карап туруп, эми тынчтык жолу менен бүтүрүшкөн дешти. Илгерки бир эми шылтоологон бир мындан 4-5 жыл мурда өлгөн жанагы Кудайырхандын таятасы туурасында шылтоолоп, ошол 47-жылы жазда аттанышкан жортуулгалар. Мен да кошулуп коеюн. Кенесарга тиги өзбек кошулду деп айтканга болбойт да. Анткени мунун максаты башка болгон, өзбектин. Ал Кенесары менен кошулуп Кыргыз талкалайын деп келген жок. Ал тиги баягы эмесин өчүн алайын деп келди болуш керек. Бул жагынан карасак болот да, бул маселенин экинчи жагынан 1843-жылы, 42-жылы Ормон-хан кан көтөрүлүп атат. Ормон-хан кан көтөрүлгөндөн кийин көлдө чептер бузулуп атат. Албекти кол баш чыгылып, Курткага чейин барып, Курткадан жеңе албай коюп, кайра келип атат да. Бул Ормон-хан болгондон кийин кокондуктар менен каршы болуп чыккан. Кокон биринчи жолу чакырган. Анан кийин бул бир жагы. Көлдөгү чептердин баарын бузушкан. Ормон-хан болгондон кийин бузушкан. Анан кийин бул кимде бул чүйдөгү күчтүү турган, күчтүү аскер турган. Чептин ичине кирип жашынып турушкан да. Бирок бул токмок анан тиги пишпектеги. Анан кийин экинчиден ошо Кенесарынын колу талкалангандан кийин тиги Жантай өзүнүн Вишневский жазган Ормон өкөтөң мынтип жазат. Бизге тиги койчу парваначы кат жазды, кайра элдешели
Биз элдешели, мурункудай мындай тууганбыз. Силер тиги аркы тиги капырларга кошулбагыла, бизге кошулгула. Биз өткөндөрдү кечиштүү кылалы деп атат да. Демек бул Кененсары ханга чейин бул эч кандай мындай жакын бири-бирине жардам бере турган эмес жок. Экинчиден кыргыздар жанагы Кененсарын жеңгенин укканда тигилер коркуп калышты уже. Кокондуктар коркуп калышты. Мында мурункудай болбой калды. Мурун үстөмдүк кылып коркутуп атканда, азыр мындай этият мамиле жасаганы жана катынан байкалып турат да. Бул кыргыздардын күчтөнүп калыптыр дегендей мамиле. Бул эч кандай неме бул киши кокондуктар бизге жардам берген жок. Эч кандай жардам берген жок. Бул жерде казактардын бир кылчып кетчү нерсеси бар да, казак туугандардын, тарыхчылардын. Бул биз билгенбиз да Кененсарда кол салат деп 46-жылы. Билесиңер да, бул кооптуу болуп турганда биздин бир жетекчибиз Бишкек чейине де бар айтпады. Сен кандай кыласың? Кененсары келатат дегенде ал айтпадыбы? Өлүп кетсин. Мен 2 замбирегим бар. Мен эчкимге эшикти ачпайм. Кегеде мага келсе согушам деди. Мына ушунда булар кокондукта жардам берди деп коюшу мүмкүн. Негизи 47-чи жанагы кимге чейин, бул Кененсарынын өлүмүнө чейин казактар эч кандай тынчтык жолу кол салган. Эч кандай тынчтык сурабастан эле салык алабыз, салык төлөгүлө деп эле кол салган. Көп тарыхчыларды көрдүм. Көп тарыхчылар ошо Кененсары жөнүндө тиги маалыматтарды берген тарыхчылар Бекмахановдон баштап ошо акыркы тарыхчылар ушул документти пайдаланышпайт да, катышат. Эмне себептен деп мына жөнөкөй логикалык ойдо эмне себептен ал документте туп-туура айтып атат. Кененсары тынчтык жөнүндө эмес, ал салык бергиле деп 6 кишини жиберип атат да. Ушу неме чүйдүн аягы дейт, немеден келгенден кийин 45-жылы кышка жуук дейт. 45-жылы мен кышка жуук келдим дейт. Ошондо Давлет келди, ошону айтып атам. Бунун тарыхы мындай, кыскачараак айтып берейин. Бул тиги 45-жылы жаз айларында, жаңы неме жаз айларында ким Кичи Жүздөгү Назар уругунан Кененсары чабыша кетет да, мындай неме кылып. Анан ошондо тиги Назар уругу Кененсарынын 400 жылкысын айдап кетишет. Анан 400 жылкынан Кененсары элчи жиберип чаап алам дейт. Анан кой деп куда түшүп, бир кызын Тойбийке деген кызын Кененсарыга бермей коюшат да. Анан Кененсары макул болот, алам бүттү токтотолу деп үйлөнмөк болот. Анан тиги ким калың сурап Тойбийкенин агасы, атасынын иниси барат да, Жалманбет деген барат. Анан Жалманбет деген калың бер деп барат да, мындай кыргызча жөнөкөй айтканда калың бересиз деп анан ырзаланып кетет Кененсары. Кененсары ырзаланып, менден калың сурайсыңбы сен? Сен ким элең дегенсе, анан Жалманбетти отургузуп коет. Кызды алып келесиң, бошотам деп. Анан ошону мен кабар жетет, анан тиги ошо бий, ошо Назар уурусунун бийи Давлеткелди Бешбаев деген киши Тойбийкени алып чыгат да. Ошондо бул угуш боюнча Ембадан чыгат. Бул угуш боюнча ким Кененсары Каракумда Үч өзөк деген жерде отурган болот да, ошол мезгилде. Анан ошол жака келсе жок экен. Ошол жерден бул жана Сайдак кожо, Сейдек кожо да, Сайдак деп казактар, орустар казактар Сайдак деп атышат. Сайдак кожо аты бөлөк немеси. Ошол киши 75 жоокер менен кошулат ошол жерден, өкө кошулуп, анан ошол бойдон келишет. Жүрүп отуруп Түркүстан келишет. Түркүстан кийин келип, ошо Чүй суусунун аягына келишет. Ошо мен 96 күнүндө келдим дейт. Ошо күзгө жук чыккан Бешбаев. 96 күндө ушу Кененсарынын тиги немесине келдим дейт. Ордосуна келдим, Кененсар отурган жерге келдим дейт. Мен келгенде дейт, мен келген эртеси дейт, ошо күнүн эртеси дейт, тиги кыргыздарды чапкандан келген казактар дейт, жеңилип, аттарын ажырап дейт, аш дейт, баткакка тыгылып дейт, кебетере кет, эчтеке жөө келишти дейт, ушунчалык жаман келишти дейт мындай. Анан кийин кыргыздардан жарымысы ал киши ал документ боюнча 2000ге жакын киши жибериптир, казактар. Кыргыздарды чаап келүүгө. Ошонун жарымысынан азы келди дейт да, 1000ге жетпегени келди дейт. Анан келгенден кийин кыргыздар эшеп Кененсарынын байычасы Күнүмжандын иниси Турсунов деген, Турсундун баласы да. Тиги Эржан болуш керек эле, аты эсимден чыгып кетти. Ошол киши колго түшүп, ошого дейт 64 ат дейт чылкый карат неме сатыкка чыгарышты дейт. Андан бөлөк 2 неме түштү дейт, андан кичирөөк мындай. Би аттарын жазбайт. Өкөнө дейт 10 түлкү чык дейт, 5 кундуз ичик дейт. Анан кийин тиги 10 жанагы кулат ушундай салышты дейт да. Ошону алсаңар чыгарып кетесиңер дейт. Көрсө дейт, ал өзү айтат да, бул тиги Кененсары ал аскерди салык алганын жибериптир дейт, кыргыздардын барып салык алганын жибериптир дейт. Андан мурун 6 кишисин жиберсе, 6 кишисине тиги кыргыздар отказ бериптир дейт. Жок,
Жок, биз төлөбөйбүз деп турат. Ошол себептен кыргыздар чаа эми ушуга бул бир жагынан документ болуп атат да. Бул кагазга жазылып калган, ошо өз көзү менен көргөн киши ушу документ. Бул жерде жазылган. Менче сизде деле жазылган. Бул жерде мен тактап коеюн. Жанагы Давлеткелди келбедиби? Ошо Давлеткелдин жазганы бар. Мен келгенде Самсып жанагы кимдер келди, көрсө Кененсары 3000 аскер жиберген экен, тиги кыргыздар миңин кырып салып, миңин колго түшүрүптүр. Ошо миңине сатык сурап атат дейт. Анан баягы орусча жазганда скрипя зубами вынужден был собрать дань, отдать дань кыргызым дейт. Демек, бул менче 45-жыл болгон. Ооба, 45. Анткени бул мындай болуп атат да, тиги 45-жылы билет, бирок күнүн айта албайт да, кайсы күн экенин, бирок күзгө жуук болчу дейт. Тиги көрсөтмө берип атканда күзгө жуук болчу дейт. 45-жыл күзгө жуук артынан келип атам дейт да. Аны кыш болуп калганда келип атат бай. Анан ошо аш дейт, музга тыгылышып, баткакка тыгылышып, карга тыгылышып жаан болуп кетти дейт. Жалманбет айтат, жеңилип келер менен дейт, биз илеге көчтүк дейт. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр. Бул жерде Кененсары канды 1847-жылы кыргызды көрө калып жардам сурап келгенде сүр көрсөттү. Аягында чукуп келгенде бул тынчтык сурап атат. Тынчтык сурап атат. Баягы кат жазып тиги отказ берди дейт. Айткылачы. Кененсары бизге качан кат жазды? Кенесарынын биринчи катында жанагы Ахмет Кененсарынын эмесинде айтыксында орда. Кененсары Сыздык султандар деген китеби бар, кичинекей эмеси бар. Ооба, казактар жазган. Кенесарынын уулу Ахмет Кененсарын деген. Ошонун жазганы боюнча 46-жылы жазда алып келген катты. 46-жылы жазда. Ошондо жазда катта айтылып атат. Мынакей мурдагы баарын баш ийесиң ба, салыктуу тиги булардын баарын айткандан кийин баягы Ташкент дегенден кийин айтып атат. Ушуга күбө дейт, экелешкенге мен силердин калча бийиңерди бошотуп атам дейт. Калча бийди күзүндө 6 ай кармап жатканда, ошондо 45-жылы күздө согушкан болуп атпайбы? Бүргө Батырдын баласын айтып атасың. Бүргө Батырдын баласы Калча бий. Бул кошчу Бүргө Батырдын баласын кармап кеткен. Ооба. Ушул эми толуктап койчу нерсе. Биз айтып атпайбызбы? Кененсары баягы жакшы келсе кыргыздар өлтүрүп кой дегенде бизге кине коюп атпайбы? Кененсары бизге жаңылык эмес экен да. Кененсары жөн эле суроо сопкусу келип талкалап аткан экен да, көрүнүп турат. Эми бул жерден айтып бересиң, Калча бийдин колго түшүшү. Мунун астында 20 000 аскер болгон Кененсарынчы. Ошол Калча бийдин айылында баягы буудай аябай жакшы өскөн. Буудай мол алганда Кененсары күтүп туруп, аскерди багыш керек да. Туурабы, Анан ошондо келип туруп, аял катын дебей баарын өлтүрүп туруп, анан 300 Калча Батырдын элин алып кирип кетип, буудайдын баарын алып кирип кеткен. Эми ошону баягы эме кылып атат да, одолжение орусча айтканда. Мына мен сени Калча бийиңер үмүт атам дейт. Бошотуп атам дегени туурабы? Бирок бир жерден айтып коюш керек, ушул жерден дагычы биз баягы эметип атат. Аягында мунун жазганы бар. Менин элчилерим кетет. Элчилериме бир сөз тийиши болсо, мен силерди кырам дегендей сөзү бар. Бар, эмет бар. Бирөөдө тийсе же жок дегенде биз жактан бир жаш бала ыйласа да силер күнөөлүү болосуңар, өз балаңар өзүңөргө. Жакшы. Кененсары айтпады, менин бир бала ыйласа дагы силерден көрөм, элчилериме тийсиңер кырам дегендей кылбады. Эми айткылачы, мына Кара Суудан тек кырылып кетти. Туура 10 000 аскермен келди. Муну Бөкөйхан ким өз жазып атат, казы Алихан Бөкөйхан өз жазып атат. Бирок Бөкөйхандын бири мен ойлойм туура эле, ал 10 000 аскермен деп атпайбы, 10 000 аскермен келди, бирок ал 5 000ден бөлгөн да, эки жакка жиберген да. Анан кырылып Кара Суудан кетти, качып кетти дейт. Ошондо да кыска сроктун ичинде 20 000 чейин аскер жыйнаганга өлгүрдү деп атат. Эми карагыла. Кыргыздын максаты баарыбызды кол салат. Муну эптеп мындай бир кармап тургула, биз даярданалы дегенде калыгыл каражак барды. Элчи болуп барганда мунун максаты баягы Таштанбектин болот кылычын алып келүү, анан бир маселе чечүү, тынчтыкта болуу деген ниет менен барды да. Ошондо калыгыл кел десе, булар ошондо ортодо кылыч жасап аткан экен. Анан элчини көргөндө Кенесары айтыппы, кыргыз көрдүңбү кылычтарды? Булар силердин басыңарга дейт деп. Анан калыгыл да кыйынчы да каражак калыгыл. Ал айтпай, өткөн согушта булар жок беле дебеди. Анан алып сал башын акмактын дебедиби? Анан ошондо Ноорузбай, жекелин мыкачы киши, бирок ошо Ноорузбай адилеттүү окуп, жүрүңүз деп улуу кишини калыгылды алып өргө апарып аман алтырып калды да. Бул дагы жанагы мурунку согушта бул кылычыңар кайда эле дегени, жанагы унутуп калсыңар дегени жанагы Кара Суудагы согушта айтып атат. Туурабы? Кара Суу 46-жылгы болгон согушта айтып атат. 45-46-жылы. 45-46 согуш ошондо болгон да. Мен ошон үчүн айтып атпаймынбы, бул жерде булар
Денисову жазғанда баяғы бір мындай тастықтап жазбайбы, қазақ еліне өздері ұят болды. Өздерінің ажарын өзі ашып ашты. Мына бұл ашық айтайын. Бұл 45 жылдан бері бізге соғышып келді. Жаңағы бір жері бар емес пе, мұны айтсақ болады, жаңағы менің елшілеріме тисең өлтірем деп. Тыналы барғанда, Тыналы қырғыз Чынын ұлы 9 бу 8 менен бармады ғой. Барымыз деп салып бере Тыналыны айтпады ғой. Сен жолды баштайсың, азыр мен қырғыздарды қырам деп. Туурабы? Мына ушунда өзү Кенесары өзү катышып атат. Биздин элчилер алар бул казактардан айтып атпайбы, барган элчилерди тиги муздап андай мындай кылып деп атат. Жок, биринчи жолу казактар тарабынан жана Тыналынын 9 жолдошун муздап салып анан желектерин кан коюп аттырды деп атпайбы. Тыналы чыгып караса уже желекте да болбой калдым, түрү кетпей калдым го деп. Анан кийин тиги экинчиден боо неме жанагы кат жөнүндө сөз болбодубу? Кыргыздарга жазган каты. Муну Вишневский да аныктайт. Ошол Кытайга баргандан кийин, Кытайдан жооп болгондон кийин тиги кыргыздарга кабар жибериптир дейт. Элдешели, тынчтык келишели деп жибериптир дейт. Анан ошон үчүн мен жаздым дейт. Бул келишпегиле немеме. Бул мындай сөзүнө турбаган адам. Бул баары тынч турбайт. Эл болбойт дегенди мааниде кылып неметтим дейт. Кат жиберет да. Кимдерге, жантайларга, ормондорго, Вишневский өзү жиберет. Ошо Нюхал эмес, Вишневский өзү жиберет да. Бул айла кеткенден кийин жанагы кишилерин жиберип, тынчтык жөнүндө сурап атат да. Ошо кийин согуш бүтүрүп, өзү тийишип, жеңилип калгандан кийин тынчтык келишимге келип атат да. Сиз улантып койсоңуз. Жана 47-жылга чейин деп атык. 45-тен 47-жылга чейин мен бул документтерди карасам где-то 10 чакты жолу согуш болгон. Жөн эле болгон эмес бир. Майда чүйдө жанагы 500 адам катышкан, 2000ден өйдө адам катышкан, 2000ден өйдө бир 10.000ге чейин катышкан бир 6 согуш болуп турду ошолордун баары. Биз жанагы бул тасмадагы кебир кетирген казактардын каталыгын оңдоп атпайбызбы? Мен бир ушул жерден бир туура болот го деп ойлойм. Масалан, бул чет өлкөлүк философ бар. Ал өзүнүн баягы айткан оюн орусча чыгарганда, мен ошону кыргызча которуп көрөйүн. Ал мынтип айтканда, эгерде тарыхтан калыпты алып салсак, бир эле чындык калат деген болбойт. Жыйынтыгында эчтеке калбай калышы мүмкүн дейт. Мына биз азыр казактардын баягы тарыхчыларынын калпын алып атпайбызбы? Эми чындык калды деп атат. Ошондон дагы издеп көрөйүнчү. Бар бекен дагы калп. Көрөлү. Мына биз эне айтып атабыз. Мына тасманы бүтүрүп коелу. Казак-кыргыз согушунда ошо 47-жылы Норузбай өлдү деп казактар айтып атат. Норузбай өлдү беле ошо согушта? Булар тирүүлө өлтүрүп койду да. Дагы ал 15 бе 16 жыл жашайт. Кетип баратканда бул эмне коктусунан бир отряд кыргыз немеси барып кармап калат. Кармагандан кийин учкаштырып келатканда анда тааныбайт да, баягы төрөсүн колго түшүп келатканынан биздин Озек Санжарабайдын ушундай да. Жашынып жаткан бир казак тура калган экен, Норузбайды көрүп, "Ой, төрөң, сен биякта эмне жүрөсүң?" деп. Анан кийин караса, төрөсү бул турбайбы деп, анан кийин кыргыздар колу бутун байлап алып анан алып келип, аны дагы кармап жаткан, дагы сурак алышкан, эмне арманың бар деп сураган, кетирип элиби бошотолу арманыңды десе болбой, мен ушул тагыраак сурайын деп атам. Анан бул жөнүндө эми калпты айта берсе, жанагы толтурады. Мусин Чапай дегендин Казакстан тарыхы деген китеби чыктыр. 2008-жылы эле 4 жолу басылыш кыя болгон да, 4 жолу басылыш кыя болгон. Ошондогу эми калптардын баарында деле ошондо Норузбайдын да жанагындай эмесин көрдү, эрдигинин баарын жазат, тиги эрдигинин баарын жазат. Анан ошондо айтып атпайбы? Кыргыздар дейт, Вишневскийдин солдаттарына ак калпак кийгизип коюп дейт, пулемет менен ок жаадырып дейт, замбрек менен от чачып дейт, автомат менен аткылап, анан Кокондун 1000ден асык сарбаздары кол салып деп атат. Эми кичине анча-мынча Мусин Чапай билбесе дагы 15 миллион казак билбейби? Мына 4 жол 5 жолу басышка. Пулемет качан чыккан өзү ошо кезде? Пулемет андан кийин канча жылдан кийин чыккан? 2000 жана биринчи дүйнөлүк согушта биринчи жолу колдонулган пулемет. Где-то 896-жыл болу ошондо жана Максим деген америкалык чыгарган экен, анан колдонулган, кийин колдонгондо. Ошо сыяктуу калптарга көңүл бурбай эле коюш керек, бирок жанагындай учебниктен окуу куралга чыгып атканы өтө өкүнүчтүү да, өтө өкүнүчтүү. Профессор дейт, окуп көрсөм уру. Бул негизи Норузбайды тарыхтуулар азыркылары туура билбегенден бир 15 күн эрте өлтүрүп койду Норузбай. Сиз жара айтпайсызбы? Санжарада бул ат ушкашып кошко келди. Мен ойлойм, Норузбай жөн колго түшүп бербейт. Бул өтө курч жигит да, салгылашып эле колго түшсөк туура болот. Анткени Норузбай жөн колго түшүп бербейт. Мен айтайын,
О, Наурызбай қолға түсіп жатқанда, бұл байланып жатты да. Өте буйны иш болғанда. Анан кейін қырғыздар келбеді бе? Кенесары туғаның өлді. Эмне арманың бар дейді. Мына ошонда азыр Борек тастықты да айтады. Кенесарыдан сурап атпайбы қырғыздар? Эмне арманың бар десе, бұл айтып атат, Туурабы? Кенесары да арманын айтып атат. Анан қырғыздар Наурызбайдан сурайды. Эмне арманың десе, менин арманым ошол. Кербендерден 40 төөнү жүгү менен алдым эле, бирөөнүн да куржунун ачкан жокмун. Экинчи арманым баягы бир сулуу кызга үйлөнөм дедим, үйлөнө албай калдым дейт. Анан кийин кыргыздардын ошондой бир райондуулугу да айтып атпайбы? Сени босуп кой берсек тынч жүрөсүңбү десе, айтпай. О, кыргыздар деп атпайбы? Мен мойтип байланып жатканча кыргыз казак менен салгылашып жатып, жоодо найзага сайылып өлсөм, арманым жок эле дейт. Анан ошондой айтат. Бул шишеге толгон экен деп. Ошентип өлтүрөт да. Ошондо дагы Наурызбай тилин тарткан эмес кыргызга. Калпагында талпак кылган ормон менен ойрондогон Суамбегимди жайлаган менмин деп атпайбы? Көрдүңөрбү? Анан бул жөнүндө колго түшүп бербейт. Бул баатыр чындыгында. Эми бул жерден дагы мынча сөз болуп кетти. Кенесары дагы салгылашка катышты болгон. Менимче Ормонбекти биринчи өлтүрдүбү? Наурызбай. Ооба. Жок, Суамбек өлтүрдү го. Сөз биздин неме боюнча, биздин объект тарых боюнча Ормонбек кубалап барат артынан Кенесары. Туура, Суамбек өлдү. Суамбек немен көбүн ичине өлдү. Ошону айтып атам. Тиги неме ким болсо неме Ормонбек артынан Суамбектин өлгөнүн көргөндөн кийин казактын артынан түшөт, казактар качып баратат, ошонун артынан түшүп анан Кенесарыга жеткенде токто эр болсоң дейт да. Анан токтогондон кийин айтат, мындай жигитсиңби сен, согуш өлүп менен деп анан ошо согушка кетип анан тиги чала тийип калып, кимдики, тиги болсо башын арылатат. Ошондо жанагы Таштамбектин кылычы ошондо болот кыз. Көрдүңбү? Бул 47-жыл эмес. Бул жанагы 40 мазарда кара суу булар алмаштырып атпайбы? Мына ошондо баягы чарчап тамак жейин деп үйгө келсе, Суамбек өлүп жатат. Инисе таң атык чейин согушпан эртең менен жарык киргенде огу түгөнүп калып, аны казактарды жанагы ошо калпактын жанында түлө кабыл чыкып атат. Кеттик деп жок анын төөлөрү чөгүрүп коюп калпак жалгыз согушуп атат да. Анан Ормонбек ким үчөө бар. Ормонбекте бар, ким бар? Суамбекте бар. Анан орок түгөнөн кийин Суамбекти кармашып, ичин жарышып, көгөнүн ичинен таап алышып жашынып жаткан жана. Ошону айтып атпаймынбы? Анан Ормонбек баягы үйгө келгенде иниси өлүп жатканын көрүп анан кууп жөнөбөдү. Булар кечинде эмени табат. Кенесары алыстап кеткен, аты күлүктө. Анан ошол ормондун кыйкырганы бар. Эркек болсоң кайрыл, хан болсоң кайрыл, кара болсоң кет дейт да. Ошондо Кенесары качырып келип анан экөөсү айкашып чабышпадыбы? Чапканда жана болот кылыч менен ким Ормонбек чапканда Кенесары эңкейип кетип аттын ээрдин кырын сыра чабат да. Эме менен. А бирок Кенесары саят. Тиги Кенесарыны ошо биринчи согушунда казактын жоокерлери дейт, бооз аялдарды жарып ичин жарып, баласын сууруп чыгышып, башын чаап өтүштү. Ошентип келишти дейт да. Бул А дегенди биринчи согушунда ошондой болду да. Анан кыргыздардын жанагы неме андай кылган жок, кыргыздар өлгөнүн баарын көмдүк дейт да. Казактын немесин баары көмдүк, анан немесин тиги келгендерин кийин жана ким келгенден кийин дагы Бопай келгенден кийин да баарын болгон баягы немелерин бердик дейт. Чындыгында бул Наурызбай катымы качылык кылды. Казактан бар эле. Чыгарып алып, тарыкта калбады. Аялдар чыга эле башын кесе бербеди. Анан илгери көйнөктөр мындай чоң турбайбы, көлтөйгөн көйнөк. Жанагы аял кенедей баланы аласына салып туруп, үстүнө отуруп албады. Анан башын чаап кеткен деп алат, түрүп алган. Ошо баланын атын айтат да. Ошондо. Мына бул жыгытты Наурызбай жасады. Эми мен айтып коеюн. Бул жерден биз эми аяк суроо калды. Кенесарыны өлтүргөндө найзага сайып өдө көтөрүптүр. Бул канчалык деңгээлде чындык? Тарыхый булактарда жок болсо, согуштун баары кыргыз жеринде өтсө, бир дагы мындай карапайым казак көргөн эмес да, бар укканын кимдер уккан? Качып караган жоокерлерден уккан да, жеңилип калып качып барган жоокер эмне жеңилдиң десе айтат да. Кыргыздар кыйын экен, биз начар экенбиз деп айта албайт да. Айтпайт да, ой биз мынтик анан тигинтик анан момунтик деп. Туура. Колдон келсе жанагы дагы жолу кайталап коелу, ашчы болот, Калыгул баардыгына Калыгулдуку туура өзү катышкан, өзү айтып берип атат. Тиги Алихан Бөкейхан ошондон жазып атат. Туура. Урматтуу замандаштар. Көрдүңүздөр, казак элинин тасмасында, казак элинин эмес, кээ бир тарыхчылардын тарткан тасмасында биз Кенесарыны асманга найза менен сайып көтөрүппүз. Бул жосунсуз жорук. Муну деген кыргыз эч качан жасаган эмес. Өзүңүз ойлоп көрсөңөр, башын алып барып, тиги капалга апарып атсак, анан биз найзага сайып көтөрүп анан өлгөндөн кийин башын алып турбузбу? Мындай болгон эмес. Абалың кандай десе, мен өлсөм дагы силерден бийик турам деп айткан деп. Бул сөз
Кенесарыдан мурун болгон. Мен Кыргыздын санжырасын айтып берейин. Бая сасык чолоктук болот Сарбагышта. Бул дайыма казактан жылкы тийип турганда биздин тарыхта калган. Анан казактар күтүп отурган сасык чолоктук бая жылкы тийгенде кармайт. Кармаганда ушул жадатты, ушул кыргыздап келип атат деп анан калган кыргыздар отурушуп коюп анан найжага сайып көтөргөндө айткан, абалың кандайсыз? Ошондо айткан, мен өзүм да силерден бийик турам депчи. Муну ошону бияка колдонуп атат. Кененсары эмне тиги орус кармай албаган Кененсары бийик турбаган эмне? Итагал бийик турат да. Бул болбогон, акылга сыйбаган жорукта биз андай сайган эмеспиз. Бул да жок. Между прочим, бул казактын неме тарыхчылар бизди көп пайдаланат. Өзлөрүнүн мындай тарых жок. О жерки тарых аябай почти жок, дээрлик жок эч жерде жок мындай тарыхтарчы. Только бизден ашат. Даже ким жана өзлөрүнүн шоорукту билишпейт, жакшы билишпейт. Жалгыз маалыматты ушу Кенесарынын өлүмү жөнүндө жалгыз маалымат жана ким Белек Султанов жазып атпайбы. Муну өзүм 94 жаштагы 94-жылы Калыбулдун өз өзүн уктум дейт. Кандай болуп өлгөн? Ошондо мен намаз окуп алайын деп айтты дейт. Намаз окуп алайын деп. Ошондо намаз окуп аткан мезгилдерде чапкыла деп айтты дейт. Туп-туура айттым. Санжырада ушинтип айтылат. Бул баягы айтып туп-туура. Тасманы бүтүрөлү. Тасмада айтып атат. Казактар акырындап кача баштады дейт. 47-жылы. 47-жылы айтып атат. Булар 46 менен 47-ни аралаштырып салып, бирок 47-жылы айтып атат да акыркы чечүү согушта. Казактар кача баштады дейт. Ана мен айтарым, баягы силерде тастатып атасыңар. Бул бизде айтылып атпайбы? Жанагы сөздүн баары Кенесары Норузбай сөйлөшкөн сөздүн баары кайдан тастатылып атат? Жанагы 47-жылы колго түшүп жатпадыбы? Болжол менен 3500 деп казак деп силердеги эсептеп чыккан турбайсыңар колго түшкөн казактар. 3400 деп айтылат колго түшкөн. Ошондон сурап атпайбы? Моңдай тигиндей сураганда алар айтты. Булар өздөрү качам деп атса, биз эмне үчүн качпайбыз? Булар бизди согушка алып келсе, анан биз отура бермек белек, качам деп атпайбы деп. Мына ушулар өзү тастатат. Эми чындыгында бизге жеткен маалымат боюнча кандай? Жана түнүшүндө жарыктарды көрүп айтып атпайбы? Асманда жылдыз көппү, жерде кыргыз көппү депчи. Ушуну айтып келгенде анан Норузбай айтып атпайбы, өз баатыр киши да, жигит. Айтып атпайбы? Агатай, сиз качыңыз. Мен кыргызды тозом дейт. Анда ушуна Кенесарынын айтканы бар. Мен качпайм. Бизден азыр түнүшүндө качсак бизден тукум чыкпайт. Мен хан болуп туруп өз башым менен качпайм дейт. Ушул сөздү жанында тургандар угуп алып ар жака кетти да. Ой, өзлөрү качкан аткан турбайбы депчи. Ошондо баш аламан качышты да. Норузбай токтото албай калды. Жапарды качыргандан кийин, биринчи ошо Жапарга султанды качыргандан кийин элдин баары уже немеси бузулуп калды. Бузулуп калды. Токтун албай калды. Неметип калды. Бирок бул качып кетти деп казактар ушуну эле айтып атышат да. Казак тарыхчылар ошону айтып аткан турбайбы? Кенесарынын жоокейлеринин көбү жана пайда көрөлү деп бирдеме чаап, бирдеме топтоп алалы дегендер да, бир олжа алабыз деп келгендер да. А олжо түшпөй калып жеңилде турган көрүндө ар бирөө качат. Туура. Бул жерден баягы казактардын аброюн түшүрбөйлү, чындыгы айталы. Качып атты. Бирок бул жерде мындай сөз болуп атат. Сыпатай менен Рүстөм чыккынча кыргыздарга кошулуп кетти депчи. Бул чындыгында булар аргасы эле келди, Сыпатай менен Рүстөмчү чындыгында. Баягы элчи эле келди да. Ошондо Орман өзүң айткан туура. Силер ак кийингиле, биз ак кийинебиз. Биз силерге тийбейбиз деп. Бирок эгерде биз Сыпатай менен Рүстөмдү чыккынчы деп айтсак казактарга, анда ушу бир бала Агыбайды ак көйнөк кийип алып, казакта кыргыздар кырып киргенде, алар да качып калбай кетип калабы? Алар да чыккынчы деп айтыш керек да. Булар да толугу менен качып чыгып кетти. Агыбай жашына калып, жарга жашынып кетти. Биринчи элден мурун бул жооке Сыпатай ким Рүстөм төрөлөр сатып электен мурун өзүнүн жакын туугандары сатып атпайбы. Тияктан биз ошо кимдин кармап беребиз деп кол коюп берип атышат. Султандар. Тети өзүнүн жакын Валихандын балдары. Ал башында күчөп келишкен, кийин Кенесарынын күчөгөнүнөн коруп калды буларчы. Эми биз экинчи тасмага көңүл буралы. Кенесары решают вступить в кыргызскую землю, но остается в окружении и терпит поражение. Армия Кенесары состояла из 15 тысяч человек, а кыргызов вместе с куканцами было 100 тысяч. Несмотря на то, что под руководством Кенесары Касымова находилось почти 20 тысяч человек, под ударами регулярных частей российской армии он вынужден отступить в места кочевий старшего Жуза. Но нарастающее давление со стороны имперских войск принуждает Кенесары вступить на территорию кыргызов. В 1847 году Касымов потребовал от них полного подчинения, на что получил суровый отказ. Объединившиеся кыргызы разбили войска Кенесары в конце апреля 1847 года. Сам лидер казахских повстанцев был пленен и казнен. Мына көрдүңүздөр. Бир кезекте айтат 10 000, бир кезекте 15 000, бир кезекте 20 000 дейт. Анда бул кыргыздардын айтканы туура, 20 000 аскер менен келген дегени. Туурабы? Биз ушуга дагы жооп берип коелу.
Мен борку документтерде айтылгандай вот бүт бардыгында тең эле 20 миң деп айтылат. Мынакей Россия Федерациясынын мамлекеттик архивине 20 миңден ашык жоокер менен келген дейт. Алихан Бөкейхандыкында эле айтып атпайбы? Жанагы кырылгандан кийин 20 миңден келген. Ооба, чогулткан мөөнөттө дейт. Андан кийин Казак Республикасынын архивинде деле мынакей 13 апрелде билдирүүсүндө Кенесары дейт 20 миң аскер менен вступил кыргызский земли деп 20 миң деп айтылган документально. Документте бардык канча документ болсо ошонун баарында 20 миң аскер, биринде 20 миңден ашык деп айтылат. Бул документ атак мындай каалашыңча айта берсең боло берет да, туурабы? Эгерде жанагылар айтып атпайбы булар? 10 миң аскер менен, 5 миң аскер менен, анан 100 миң аскерге, эгерде баш иштеген аскер башчы болсо 100 миң аскер, 100 миң кишиге каршы эмне коет? Качпайбы кайра? Элин сакташ керек да. Баскынчы деген өз элин кырдырып салыш үчүн келбейт өз солдаттарын. Эми анда бүт Кыргызстанды алганда эле 100 миң жоокер чыкмак эмес. Ал кездеги боюнча кийин эле вот канча элди өтүнчө Чоканов Алиханов каттап кеткен боюнча деле мынакей. Мен айтайын. 12 миң айтып. Мен неме? Бул жанагы бу 20 миң, 100 миң деген цифралар такталыш керек да. Илимий изилдөө деген ушундай да, өзүнүн системасы ушундай да. Ар бир нерсени айткан нерсени тактап бирдемеге таянышың керек да. Анан жөн эле 20 миң, 30 миң, 100 миң деген болбойт. Негизи бу 59 жыл, 10 жылдан кийин Голубов неме келген да? Көлгө келген. Көлгө келип 2 жолу кыдырып чыккан. Ошондо ачык эле жазат, минтип жазат. Бугулардын айылына кыдырып жүрүп 10 миң түтүн экен дейт. Мен 5 миңден эсептедим, 5 кишиден эсептедим дейт. Бир үйдөн 5 кишиден эсептедим дейт. Ар бирөөнү дейт. Ошондо орточо санын чыгарат да. Ким сарбагычтар 10 миң дейт. Солтолор кичине көбүрөөк 12 миңдей болот дейт. Ар бирөө 5 кишиден эсептегенде где-то 75 миңдей киши болот дейт да. Бу катын балдар, аялдын, абышка чалдардын баарын эсептеп атат да. Баарын эсептеп. Бирок бул жанагы бу эсепке алыныш керек. Потому 47-жылкы согушта көлүктөр келбей калган. Бул жерде сарбагычтар менен солтолор болгону. 10 миң, 20 миң түтүндөн ар бир түтүндөн 2ден 3ден киши чыкса, ошондо көпчүлүк кылып кетет да. Где-то 1 кишиден 2 кишиден чыгышы мүмкүн. Кыйын болсо, эң эле кыйын деген. Ошондо орто эсеби жөн эле чыгат. Бул киши билбейм, мындай ар бир нерсени айткандан кийин ошого жооп бере тургандай, ошого таяна тургандай бир нерсе далил болуш керек да. Баланчер. Бул 100 миң деп биринчи жолу Касымбаев жазып атат да. Тиги тарыхчысы Жаныза Касымбаев. Бирок ал тиги Оренбургдагы архивди көрсөтүп койгон экен да. Ал ага жетиш кыйык, бирок бул кезде чейин 47-жылга чейин кыргыздын санын эч ким эсептеп көргөн эмес. Бир дагы киши келип, же кыргыздын өзлөрү моунча биз же баланча түтүнбүз же баланча айылбыз деп эч жерде мындай маалымат жок. Бул өтө эле аз болгон. Көлдүн башы көбүрөөк болгон. Көлдүн башында сарбагыч менен бугулардын көп ошакта турушкан, чүй көбүрөөк болгон. А бу жумгал аркында сейрек анда-санда айылдар болгон. Анан ошолордун баарынан 100 миң чогултуш деген өзү сөз айтсаңыз. Мындай Адабек китепте ошондой жазылат да, орустун бир четиндечи. Кыргыздар кечке чогулуп дейт, чогулуп бута албай, жана чаңдарды көргөн да, чаңдар түшүп кайрадан өргөн чаңдарды көрүп, чаңдын эсебинен жана ормон ошону эсептеп алышып, кээ бирөө жаңылыштык маалымат берип койгон. Биз азыр 100 миң деген нерсе айта турганбыз, 100 миң деген маалыматты каяктан алганын көрсөтүш керек да. Бизде ишен эл да, чын эле 100 миң экенбиз. Значит, биздин эл анда 300 миң болот, жок эле дегенде. 400 миң болот ошол кезде. Бул 1847-жылкы согушта негизи согушту Солто Сарбагычынан кээ бир жакындары эле чоң салгылашты. Бул жерге керек болсо көлдүк бугулардын келиши арсар. Bir 300 эле киши келген деп айтат. Ажыбектер келбей калганды, экинчи согушунда келбей калган. Туура, келбей калып атат. Анан кийин айтып коет, Талас келген жок. Таластан келген жок. Нарындан келген жок. Жумгалдан 200 киши келди дейт. Тoko ушу жер эле болду. Мынасына Капысынан келди да. Капысынан келди. Кайдагы 100 миң. Мына бу дагы бир жолу бул калп чыгып атат да. Бул неме? Кудай урбады эме. Бул чындык деп жазыш керек да. Мына баягы жыландын куйругу кайда жатат. Булар максаты эмне, мен түшүнбөйм такыр. Менче бүттү, биз эми 3-чү тасманы карап коелу. Кенесары было необходимо военное и политическое соглашение с киргизами. В его планы входило объединение с киргизскими племенами. Кенесары отправил официальное письмо главам родов и призвал их в союзники, но те отказались. Это и стало причиной жесткого конфликта. Киргизы сами хотели вести диалог с Россией. Последний казахский хан был взят в плен, а затем убит киргизскими воинами в 1847 году. Хан молчал, когда содержался пленником в юрте у одного из кыргызских манапов, но заговорил, когда его вывели в степь. Он властно обратился к толпе, и люди внимали ему.
Потом Кенесары Касымову отсекли голову. Враги с почтением расступились. Голову хана показывали в аулах, дабы весть о его смерти разлетелась по степи. Айтып атпайбы? Кенесары өлерінде ырырдаған. Ой, созолант ырырдаптыр. Эч качан болгон эмес. Кенесары чыгып алып элге кайрылыптыр. Биригели кошулалы эч качан болгон эмес. Кенесары колго түшкөндө кароолчулардын башчысына айтты. Ханыңды чакырып кой, сүйлөшүп турган сөз бар деди. Анан муну ормонго жетиргенде ормон учкан жок. Эл айтты, ханым, сүйлөшпөйсүз. Ачык эле айтты, сүйлөшпөйсүз. Канча эл кырылып кетти. Эки хан сүйлөшсө, адам тирүү калат. Бул тирүү кетпеш керек. Сүйлөшпөй койгон. Анан сен айткаң туура. Башын алайын деп келгенде айтып атпайбы? Ханың келген жокпу? Мейли мен намаз окуп алайын чап деген жери бар да. Бул санжда калып калган. Мына бул акыркы чындык. Осмоз угуп атат да, Калыгул ошо 90-жылдары ошонун катышкандардын ичинен жалгыз эле Калыгул калган. Түрүү да, калганын баары ошо катышкандар Жантайда өлгөн, Ормондо өлгөн бүт бар. Эч ким билбейт. Калыгул ошону Осмоз тиги өзү көргөнүн айтып берип атат да. Ошондон жазып алдым дейт да. Баш көтөрүп кыдырып жүргөн кишини элдер тилдейт да, сен сооз немесиңби ошо Алланы көтөрүп кыдырып. Мына мен да ойлойм. Мен муну уккан эмесмин. Бул так эле жосусуз жорук болуп атат да. Ушунчалык ылдый түшпөш керек эле да буларчы, тарыхчылар. Бул жерде бир жери бар. Жанагы ормон отуруп айтпады, ушунча эле согушуп жүрө беребиз. Кенесары менен Орузбайга катын алып берип, кой бербейли дебедиби? Ушунду сырттан угуп калганда эле эмне кылып жиберебиз да? Ормонду укпай койду да, жөн эле ушунча бизди кырып кеткен адам кой бересиңерби деп жаман кырылышпадыбы? Анан аны алып келип алып, сыртка чыгарып тиги лекция окутмак беле, сөзүнүн ачыгы. Элди кырып салмак. Бул болгон окуя эмес. Бул жөн эле баягы чыгарылган ой да. Ойдон чыгарылган нерсе, бул бир кандай бир максат менен чыгарып атат окшойт. Эки элди уруштурган атабы, бири-бири кайраштырган атабы. Бул вообще тарых деген аябай жаман нерсе да. Кокустан ушундай күчөтө берсе, элдер ошо ууланып кетиши мүмкүн да. Ушинткен турбайбы? Ушинтип өлтүргөн турбайбы? Атайын жасалып атат да. Бул бир кандай бир жашыруу максаты бар, бирдеме кылып, же бирөөнү көтөрмөлөп, же эки элди уруштурган атат. Андан бөлөк немеси жок. Кенесары жөнүндө маалыматтар аябай көп чогулттум да. Бирок бир да жерде ушундай Кенесарынын чаап алып, көтөрүп алып, ары бери сүйлөп элдин алдында сүйлөткөн жок. Анда факты жок эч жерде. Бул тарыхты калтырыш керек болчу. Ошо бойдон эле. Ошол үчүн заманы ошо болгон. Эми биз муну унуталы да. Баатырды баатыр дешибиз керек. Биз кыргыз элинин жерин коргогон атабыздын арба курбайбыз эгерде биз тактап койбосок. Ар бир элдин тарыхында жеңил болот. Ар бир элдин тарыхында уяттуу жери болот, баатырды кылган жери болот, мактана турган жерлери болот. Аны жашырып, бирөөнү жашырып, мисалы, уят болгон жерин жашырып, билгиспей мактана турган жерин чыга берсең, анда тарых эмес, ал жөн эле ал спектакль да, жөн эле. Едиге Валиханов деген жанагы айтып атпайбы, бул жанагы военный и политический союз хотел деп атпайбы, военно-политический. Эгерде эми акыл эси ордунда адам болсо, военно-политический союз кылгысы келсе, мына өзү Нью-Халфтан 125 солдатынан качып келатат, туурабы? Артынан түшкөн. Келе калып Кокондун чет жактагы чептерин чаап атат. Коконду өзүнө кайра душман кылып атат. Дегенде Кокондор ат эменде тартуулап келгенде макул болуп, Орусга каршы согушун колдоп келишкен. Өзү чет жагында чептерин чаап душман кылып атат. Андан кийин келип Кыргызга ультиматум коюп атат. Бизге кошуласың, кошулбайсың. Төрт тарабынын баарын душман кылып алган киши кандай ушу мамлекет түзөт беле? Адегенде кошуласың деп, адегенде салык төлөсүң деп атат. Мен уже келдим дейт, силерге келдим. Төлөө. Жабардан 6 кишини жөнөтүп атат. 6 кишини жиберип атат. Ал бул жөн эле басканча зордукчулук да. Караш. Ооба, туура. Эми дагы бир тасмага көңүл буралы. Кенесары предложил объединиться против общего врага Коканского ханства, естественно, под его внука Аблая властью. Соблюсти обряды покорности, так писал хан. Но манапы отказались. Манапы стали подстерегать казахского батура Саурыка, желая отомстить ему за убитого киргизского батыра Джаман-Кара. Во время пребывания Саурыка на отдыхе 70-80 киргиз напали на его отряд, перебили его джигитов, угнали 700 лошадей. Сам Саурык во время погони попал в засаду и был убит. Нападение послужило поводом к вооруженному вторжению и к гибели Кенесары. Последний этап восстания, начинается война между киргизами и казахами. Казахи наступают на киргиз. Весна 1847 года. Кенесары вторгся во владение манапов Ормон-хана и Жантая. Сжег несколько аулов. Никого не щадил. Ни стариков, ни женщин, ни детей. Так говорится в киргизском предании.
Кинесары, прибыв к нам, сделался уже врагом. В прошлом году они разбили аулы наши, и 100 наездников умертвили. Но мы с помощью Божьей вооружились под предводительством султана Баке. Умертвили их 4000 человек. Воинственная, бескомпромиссная, жестокий. И в политике жесткий был, и жестокий в бою. Оның жорықтары 10 жылға созылды. Кенесары 10 жыл бойы жортуымен жүрген. 1847 жылдың сәуір айында хан қырғыз жеріне басып кіріп бірнеше ауылдарды талқандайды. Әйелдерді де бала шағаны аямайды. Один из батыров привел большое войско сначала к Кенесары, а потом, когда киргизы стали их окружать, он взял свое войско и ушел. Кенесара остался с небольшим количеством своих приверженцев, около 500 человек, и они были полностью окружены киргизами. Хан с остатком войска все-таки решил прорваться вброд через реку, но был схвачен и казнен. По одной версии, его тело растерзали и разрозненные останки разбросали по степи. По другой – похоронили. Есть и более страшные предположения. А по некоторым сведениям, даже, может, они его ели, тело ели. Мына, өзіңіздер ұқтыңыздар. Бірінші мен сұрауымда, біз сарылықты емне өлтірдік. Біз шорық дейді. Емне өлтірдік. Бұл қайсы жыл? 46 жылы. 46 жыл жаңағы Мықанның қара сусынан кейін емеді айтылады, Озеки Санжирада. Кенесары ошондо жеңилип кеткенден кийин ызасынан Кыргыздын жолборс чапкан ушундай баатырлары бар. Ошону кармап өлтүрүүгө буйрук кылат. Ошолордун биринчиси Жаманкара болот. Анан Жаманкаранын эми мындай элдик уламыш боюнча ушундай да, Жаманкаранда дегенде жылкысын тийип кетет. Жылкысын тийип кетип кайра Шооруга кагат жазат. Досум, менин жигиттерим жаңылыштыктан жылкыңы тийип кеткен экен. Келип жылкыңды алып кет, келип конок болуп кет жигиттериң менен. Анан казак-кыргыз мамилесинде сүйлөшүп элдештирели келди. Ушунтип элдер урушуп атат деп экөө дос болгон. Анан Жаманкара чындап эле ишенип 15 жигити менен 15 жигиттин бүт аты жөнү менен бар. Ошонун баарын эшитип алып анан барган экен. Барганда ар бирин конокто, ар бир башка боз үйгө жаткырып Жаманкара. Анан түнкүсүн анан баягы кимди айтып атпайбы? Сарыбай анан кийин Бопай деп. Өлтүрөлүм этип өлтүрбөй деп жакшы эле суранган экен. Өлтүрбөйм деп Сарыбайын кетирип экен. Мен өзүм кайтарам буларды кечкисин деп туруп. Анан жигиттерине кол буттарын байлатып туруп анан жаткан жеринен келген дейт. Анан ошондо ким келген? Кенесары өзү келген дегенде байланып жаткан Жаманкарага келип туруп, оң бөйрөгүн жарып туруп сууруп чыгып, "Эмне баатыр, эми кандай сезип атасың?" дегенде ошол айткан экен, эмеге жарайм, дагы эле жарайм, баатырмын деген экен. Анан анда эмесе мына деп тиги бөйрөгүн дагы жарып сууруп алып анан кое берген дейт. Анан ал жөнүндө көп илегенде да айтылып кеткен да. Ошо бөйрөк салган жерине колун салып алып дейт. Жаманкара тышка чыгып, жана канын токтотуп атса керек да. Анан эчтеке болбогондо чөнтөккө салгандай басып чыгып анан бир жигиттери кылыч менен келатканда баканда да коюп чаабып анан өлгөн деп айтылат да. Бул эми легенда дечи, бирок чындыгында ошондой өлгөн экен. Бул ким айтып аткан эми бул да эч кандай документ эмес, жанагылардын баарын айтып атпайбы? Бирде тарыхчы окшойт бул жерде эмне каяктагы эмне кишилер сүйлөп атканын мен тааныбайт экенмин. Казактардын тарыхчыларын көбүн эле таанычу элем, байланыш бар, немелер бар. Бирок экинчиден бул жанагы ким жашырып атпайбы? Намеренно жашырып атат. Бул Кыргызстандын чыккан китептердин баарында чыккан. Ушу окуя боюнча. Биринчиден бул маалымат, туура маалымат болгон себеби Кедейбай деген жигит өлбөй калган ошонун ичинен. Анткени бул ким биринчи жылкыны чаап алат, өзү казактар жылкыны чаап кетет. Анан жылкыны чаап кеткенден кийин кабар жиберет. Кабар жиберет, кene хан төрө чакырып атат. Келгиле жылкыңды алып кет кайра, берели. Заодно неме бул окуя жана Кытайга жибергенден кийин Кытай отказ болгондон ошондон болгон окуя да. Анан кийин бул
кыргыздар каршылык көрсөткөндө баатырлар жөө деген ниетте. А дегенде баатырларын алып келгиле дегенде бул бөлтүрүк чечен жакшылай айтат. Кыргыздын немеси боюнча жакшылай айтат. Койгулачы токтотпойлу деп анан болбой жок. А дегенде баатырларын жайлайлы, канча баатыр бар деп баарын санайт, түлкү бар, анан баланча бар, түкүнчү бар, баарын санайт. Ошолордун баарын санайт. Анан алып келгиле дейт. Анан шорук мен алып келем деп убада берип, анан ошону менен тиги жанагыдай кылып чакыртып алат да. Анан жанагы бул киши айткандай ошодон өлтүрөт. Келгенде эле карган койдун этин тартты дейт. Анан ошондо эле шекчиздик дейт. Бул түрү бузулуп калды. Кой, кетпейлүү дегенде отуруп тур деп жаман кара болбой койду дейт. Анан жаман кара болбой койгондон кийин анан бир неме келди дейт. Бир казактын абышкасы келди дейт да. Анан келип айтты дейт, балдар деп айтты дейт. Менин бир балам силерге туткунга кеткен. Өлүү түрүсүн айткыла. Мен башыңарды аман алып калам деп айтты дейт. Анан ал бала өлүп калган, эч кимибиз айта алган жокпуз дейт да. Берде ошонун болоту бар. Тиги солтодон ошо жаман кара бар. Анан казак кайра барды дейт. Дагы өлтүрөт. Ай, бекер кыласыңар, балам өлүү түрүсүн айтсаңар, мен жок дегенде жардам тийип бошотуп калам деп. Анан баягы өлүм тиги чакыртып баратканда тиги эң жаш бала экен. Алда жылкысын алдырып ийген да. Бул жана жылкысын алдырып баргандар да жалаң. Ошол кичинекей бир 12 жашар жаш бала экен. Ошол да жылкысын истеп барган да. Таныйт да өзүнүн жылкысын, боо жылкылар меники деп. Анан ошо барганда тиги абышкага чыгып барат, көзүн кызып койгондо, анан абышка айтты да, ушул бала билет экен, алып мага бериңиз деп. Ошо бала түрү калат да. Ошо бала түрү калып, анан тиги багып алат, анан айтып берет, ушундай өлгөн уулуңуз. Анан сен бала кылып алам деп. Анан абышка ошо бала болбой калган мезгили го. Анан ошондон кийин ошону менен жанагы өлтүрүп, ошо кумга шилеп салышты дейт да, жанагыдай өлтүрүп, кыйнап өлтүрүшүп, мыкаачылык менен өлтүрүп да, мындайча айтканда. Кумга шилеп салды дейт. Анан ошо Кедейбай деген бала кийин бул токтоонан ошо издеп барат. Издеп барып таба албай коет, кажер экенин. Кумга көмсө балкаштын жээги да, ошол жакта болгон окуялар, бул немеден нары болгон окуялар. Анан кийин бул кадимкидей эле неме маалымат да, мындай информатор берип аткан маалымат да. Бирөө айткан, мен оюман чыгарган жокмун. Бул жерде жазылып калган бизде жанагы Ибраим Абдрахманов деген киши бул аябай көп чогулткан да, фольклор чогулткан. Ошол кездеги баардык негизги окуяларды казак жөнүндө ушу Ибраим Абдрахман жакшы чогулткан да. Казактар ушунун өзүнүн Ибраим Абдрахманды аябай колдонушат. Аябай колдонушат да. Бирок ушулардын келгенде айтпай коюшат. Бул алдап чакыртып алганайын шоорукту ошону кийин анан Чыңгыз бул аталаш агасы жаман анан айтат да, карган киши экен, 80ден ашып карган киши. Эй балдар, тиги куну калабы жаман караны? Кандай өлтүрдү? Көрдү, уктуңарбы кандай өлтүргөнүн? Уктуңарбы? Алып келсеңер болот деп. Балдар укпайт дейт, анан бир күн өзү кетип баратат дейт, 80деги киши. Кайка баратасыз? Мен жаман каранын кунун албайбы? Өчүн албайбы? Кой деп анан ошондон кийин ошол себептен ошо жанагы шоорук кылды деп, башкасына тийген жок. Жалпы казактарды күнөөлөгөн жок. Толук шоорукту күнөөлөштү да. Шооруктун өзүнөн өч алыш керек да. Анан ошо жанагы жастын малы да, ошо кийинки жылдар болуш керек. Неме согуш аяктаган жазгы мал экен, үй тигип аткан, жаңы көчүп келип атыптыр дейт. Анан жанагы соодагерлер башына селди чалынып көнөктөрүн жабынып алышып, анан бараса тигилер каманап аткан, жылкысын айдап качып атпайбы? Ал жылкыны деле айдагысы жок. Шооруктун жана кылган душмандыгын өч алгысы келип атат да. Жаман караны жөнүнөн өлтүрүп атат да. Ошонусун айтпай эле булар сразу шоорукту өлтүргөн деп атпайбы? Жаман караны өлтүргөн тууралуу документте Ормондун каты бар, туурабы? Ормондо 15 эмеси менен 12 жигит менен ээрчитип барып дейт, өлтүрүп салып, анан бизге кун төлөбөй атат деген уже ошол кезде жазылган каты бар. Топ-туура. Кенесары өзү бир көйрөгүн алды. Туурабы? Кенесары өзү алды. Анан айтып атпайбы тарыхта казактар? Сарыкты өлтүрүп салган үчүн Кенесары кыргызга кол салып, тескери айланып салды да. Жанагы сенин сөзүңө мен кошумчалап коеюн. Туура. Чыңгыз айтпадыбы? Чыңгыз менен Чоткара Бертуган. Чыңгыз Чоткара Бертуган, Чоткара жаман каранын атасы. Чоткара эрте өлүп калып, Чыңгызга баягы эме болуп жүргөндө, баягы Чыңгыз карап чоңойтканда. Чыңгыз жана жетпей калды. Баягы кетип калганда айтпады, алданды бала. Бир түрү келбейт бул бала деп айтпады. Жаман кара кетип калган кеч чуркап калды. Баатырлар ошондой болот экен да, мындай эөнө болот экен, мындай айкөл болот экен. Кетип калбады, аңыраңдап кетип калды да, түшүнгөн жок. Эми ошондо Чыңгыздын айтканы бар. Жанагы Бөлөкбайдын бөрөлөрү дейт, жана Күрпүк, Самак, Жол Сейит деп жүрбөйбүзбү? Бул өтө баатырлар да. Анан ушулар 80де эле жашап барган казактар туура айтты. Анан 700дей жылкысын. Булар жанагы жаңыдан келип көчүп, үйүн салып эметип атпадыбы? Үйтүп аткан. Сауруктар.
Анан булар өзбекче селде жамынып, окурукты узун кылып алып найзаны жерге сүйлөтүп алып кетип барса, баягы сауруктар ойлоп тур да, өзбектер эмелер кетип баратат. Соодагерлер. Ушундай эле жол менен бул өч алып атышат да, жана куңгуп атышат. Ушундай эле жол менен албай жөн эле тийип барып келгенде, кайра өзү кайра төлөп берген да. Бул эки элине ошондой салт болгон. Бул жазылбаган, окулбаган, эч жерде окулбаган салт бар. Бирин-биринен күнөөс жерден жылкы тийсе жооп берет, сөз жооп берет. Балбай мына барып 400 жылкысын, 300 жылкыны чаап келет, немеден, аркы иледен. Анан кийин ошондо тиги 40 жылкысы, 60 жылкысы, 240-ын төлөп берип, 60 жылкысын баштатканда Балбайдын канча кетип атпайбы, ошонун ордуна 60 жылкыны баалап, бул салт мурункудан калган салт. Топ-туура айтасың. Мындай маселелер болуп эле турган, баягы эре өлтүрүш, баягы жылкы тийиш деген бул салт болгон да, ал кыргыз казактын салты. Кенесары жеңел деп ана Шорукты өлтүргөн, бул билбейм, бул. Анан кийин баягы барып анан караса, үйүн куруп атышпайбы жаңыдан. Анан баягы жылкы тийип атпайбы? Анан кой тору деген күлүк аты менен биринчи өзү куйт. Анан ошондо тарыхта жазылып калган да, баягы курал жаракты бер катын деп кыйкырганда катыны кое бербей коет го. Бүгүн мүчөлү жылың десе, сен катын менен өлөт деп турасыңбы деп болбой бир тээп турган атка мингенде. Саарыкту жалгыз кууп келатканда өлтүрөт деп башкаларга тийбей кетип калган. Бир эле ошонун өчүн алган кыргыздын баягы гумандуулугу да калган эч ким эмеси жок деп. Бул чындык ушул. А бул жерден жазып атат. Саарыкты өлтүрүп койгон үчүн. Саарыкты Кенесары өзү өлтүрдү. Анан келип согушуп атпайбы? Көрдүңөрбү мына? Жанагы ким дагы баягы Бердикожону билесиңерби? Бердикожону алып чапканда дагы бүлүнгөн бүчүрүн албай калат. Ким койгула? Бердикожо эле керек бизге деп атпайбы. Биздин немебиз бар, өчүбүз бар дейт. Гегибиз бар, ошондой эле дейт. Бул Шорукта гек бар да. Туура. Сен муну баштап кой деген бир аз кирип кеттик да. Бул кыргыздын айкөлдүгү да. Ошондо бир ашып кетсе 150-160 менен эле барган Эсенкулчу. Ал билген да Бердикожонун кайда отурганын. Ошондо кыргыздар кайтып атпайбы? Кыргыздар ат менен чаап, ар бир баягы боз үйгө айткыла, бизге Бердикожо эле керек, калгандарга тийбейбиз деп анан чапканда. Калганына тийбегиле дейт. Тийбей. Ал баягы Бердикожону эле кубалап да алып чыкпады. Анан Бердикожо аткан көргөндө анан кончунда бычак бар турбайбы? Кыргызды сайып өлтүрбөдүбү? Эми бул кишилердин айтып атканда нафусы неме окшойт ушу кимдин небереси. Кенесары чөбүрөсү болуп калабы. Бул киши эми өзү биолог, өзү негизи биолог да, анан кийинчерээк ушу китеп жазып, немеси кылып жүрөт, анан ошо именно ушу жерлерин жашырып жазып атат да, көрсөтпөй, билгизбей. Анан билбейм, ал жашырган менен маалымат, фактылар баары бир чыгат. Жашырган менен болбойт. Баягы канча жашырсаң да бир жерден болсо бир жери чыгат. Анан адам деген ойлонуш керек дегендечи, ошол чыгып калса эмне болом мен? Мен айтса, буну жашырып койгон турбайсызбы, сен эмне болом деп ойлонуш керек да. Адам мисалы биз деле бир нерсени жашырып калсакчы, катып койсок, бир күн жарыкка чыгат баары. Бир күн жарыкка чыгат. Анткени документ, бул балталап чаап кетире албайсың. Каасты жазылып калган нерсени жашыра албайсың, балталап чаап албайсың. Бир күнү ачыкка чыгат, баары чыгат. Уят кылат да ошондо. Бул жерде айтып атпайбы? Кенесары өлтүргөндөн кийин растерзали, выбросили дегендейчи. А в некоторых случаях похоронили дейт. Ушул кандай дейсиз? Бышырып салды деп атат го. Жевалды деп атат. Чөбүрөсү айтып атат. Мало того, ели деп. Эми бул өтө чектен чыккандыкта, уже өтө эле аша чапкандыкта. Эми мындай сөздү айтканга да ооз барбайт чындыгында. Эч бирдемеге таянып айтса бир жөн жок дегенде ошол жерде бир бул жерде казактын жеринде болсо бир жөн ладно деп таратып андан кийин бир жакта андай ээн ооздукту биз андан катуу айтып коебуз да. Андан ачык айтып койсок болот. Бул Кенесарынын тукуму эмес, Кенесарыдар Аксөөктөрдүн тукуму болгон Аксөөктүн тукумдарынан мындай сөз чыгыш эмес. Мүмкүн эмес. Эми өлүмү жөнүндө болсо, чынында казанга кайнатып же болбосо терисин түрүлөй сейрип же болбосо этин бышырып жеген болгон эмес. Чынында бул ким дегенде эмне кылсак ошо кылалы, эмне кылалы деген суроо маселе көтөрүлгөн. Түрү кое берели деп, түрү кое берсе кайра келет деген да сөздөр болгон. Анда эмне кылабыз? Аны туткун кылып бир жакка айдабай ийбейли деген. Анан ошондо элдер чурулдап ишкен да. Ошо баягы неме болуп атканда, сөз болуп атканда тегеректеп турганы биз канча каныбыз ичти. Биз да канын ичебиз деп болбой, аялдар жулунуп уже неметип баштагандан кийин кой деп болбой калды. Өлүмгө кыйдык дегенден кийин угуп, анда айтыптыр. Мен намазымды окуйн, ошо намаз маалында кескиле башымды деп өзү неме болгондо баш ийип бергенде уже болбой калганын көргөндө анан ошондо кожокул деген кимди Кожобек
Кожобек кимдин жанагы жакын туугандары да өлгөн, Ормонбек менен Соонбектин тууганы. Ошол башын кесип алды дейт, ошо намаз окуп аткан жеринен. Муну айтып коюш керек. Жанагы расчленили деп атпайбы? Расчленить эткен эмес. Себеби мындай. Солтону 2 жыл кырбадыбы? Катуу кырды Солтонучу. Билесиңерди. Мүрзөсүн ачты. Керек болсо, Сарбагышта жанагы кимде Калпакты өзүң айткандай курсагын жарып туруп, төөгө артып салбады. Тиги Суанбек эмне кылды? Табарсыгынан илип салган. Табарсыгынан алып илип салды. Ушундай жыткычтыкты бул көбүнчө Солтудон катуу жасады. Анан кийин баягы чоң согуш, чечүүчү согушта Кенесарынын башын алгандачы, Солтонун аялдары деп атпайбы? Өзүңөр деле билесиңер, бычактап жиберишкен да. Уже аялды токтото албай калган. Ошондо бир бычактап жиберген жери бар да, ошондо бир катуу чыккан да, чыр чыккан. Өлүгүн көмбөгүлө деп. Мен ушундай уккам да, туура толуктап бересиңерби? Анан жанагы кимдин Кенесарынын өлүгүндөй болбой деген сөз ошондон чыккан да. Ушуну айтсаңар. Утунайларда ошондой кеп бар. Ооба. Мал өлүп калганда Кенесарынын өлүгүндөй албай көмүп салгылачы деген жер бар да, ошо бир топ жыл көмүлбөй жатса керек да. 3 күн дейт. Айтат да, өлүк жатты дейт. Анан баягы түнү өлүк жок болуп кеткен. Кыргыз деген сөзү түшүндү, бул мусулманбыз да. Жашырын көмүп койгон, ормонго деле карабай эле көмүп койгон. Ошон үчүн боореки Кенесарынын өлүгү табылган жок. Муну жашырын көмүп таштады. Жанагыдай казак туугандарга окусаң, жолуксаңар айтып койгула, мындай болуп өлгөн эмес эч качан. Кенесарынын башын эмне үчүн алып барган? Көрсөтүү үчүн туткунда жатканда. Ошонун капалда туткунда жаткан, ошону алмаштырууга Кенесарынын башын көрсөтсөңөр бошотобуз деген эме кылган, Сыпатай аркылуу жиберген, жанагы Бөкөй хандыгында турабы? Анан эгерде ошондо кайнатып салса, башын тааныбай калат эле да. Бул жерде көп жерде айтылып атат. Бачы тасмаларда. Кыргыздар Кенесарынын башын кескенде Оруска алып барып сыйлык алышкан деп. Мен билишимче бул мындай инициатива казактардан чыккан да. Казактардан чыккан. Казактар айтпадыбы? Бул Кенесары тирүү кезинде эле орустар буган башына акча сайган. 3000 алтын акча деп коет. Силер ошону Оруска апарып берсеңер, сыйлык аласыңар дегенде. Анан ошондо Жантай кат жазып атпайбы? Силердин душманыңар мисалы үчүн Кенесарынын башын кестик. Аны кескен бу Таштанбектин баласы Кожобек болду деп атат. Анда Горчаков жазып атат. Эгерде силер чын эле Кенесарыны өлтүргөн болсоңор, тастык таш үчүн башын алып келгиле, мен силерге сыйлык берем деп атат. Анан ормондор баягы чечип туруп анан жеткирип атпайбы. Бул инициатива казактардан чыккан. Бул баштап барыш деген. Кыргыз ойлоно элек болчу ошондо. Ал кезде жанагы эме жаткан да, Төрөгелди капал чебинде жаткан туткунда. Анын эмес чожайын айтып атат кантип түшкөнүн. Ошол жерде жатканда бул кимдер көп аракет кылган, биздин Жантай, Жаңгырыштар бошотконго. Дос болгондо. Бошотконго аракет кылып, анан аягында орустарга кайрылганда да бошоткон эмес аны. Анын аягында үстөн бу Сыпатайларга, казактарга кайрылып отурган, эми бир жардам бербейсиңби? Ошону бошотконго десе, анан ошол эмени айткан, пикирди айткан инициативаны. Ошондо алып барсаңар, ошондо бошотуш мүмкүн деп. Анан ошондо мүмкүн дегенде, анан чын эле деп, анан ошондо башты алып алышып, чайырга салып, анан кийин алып баргандыгы чын. Анан башкаларга жанагы бул жердегилер айткандай жанагы бышырган, тиги угулган десе, ага эмне кереги бар эле жөн эле баш сөөк, эмне кереги бар сөөктүн? Анда каалаган кишинин сөөгүн эле алып бербейт беле, мынакей деп бир талаада жаткан сөөктөн миңдеген эмелер жоокерлер өлгөн казактардын. Ошо кайсынысын болбосун башын кесип мына деп жүрбөйт беле. Бул деген эч эмеге жатпайт. Логикага жатпай атат. Жатпай атат. Бул инициатива казактан чыкты. Жанагы биз суроого казактар айтып аткан башын алып барып берди орустарга деген. Бул инициатива казактардан чыккан. Бул казактын окумуштууларынын айтканында ошентип жазылып турат. Ооба. Бизге революцияга чейин мына Алихан Бөкейхандыкында ошентип жазылып турат. Туура. Бул бизде казактар айтып атпайбы, башын алып барып бердиңер. Биз ошого жооп да. 1842 Николай I өзү неме жарыялаган. Ошо ким башын алып келсе 3000 рубльга деп жарыялаганда, муну казактын өзүлөрү аңдышкан.
қазақ кармап келебиз дешкен. Буну Вишневскийлер билген, жакшы билген. Булар айткан, ушундай деп. Бирок бул төлөнгөн эмес. Значит, бирөө пайдаланып, бул пашты алып барган себеби, ошо пашты көрсөтүп, булар акчасын алып алышты. Булар Кенесарыдын кутулганына аябай кубанычты. Мындай неме болду да. Мындай эс алышты да. Булар эле эмес, улуу жүзтүн бул Отбай Сыпатайлар эмес. Сүйүк Али Адилевтер да разы болушту да. Талаш болуп атып, мен өзүм кыдырдым да. Анан мен кийин орустун бай архивин карасам мындай экен да. Жана чайырга салып алып барган дегенге мен ишенип калдым. Анткени барганда Вишневскийби, Горчаковбу сыйлык аласыңар дебеди беле. Барганда үчөөнү сурады. Сизге калыгылык туура экен деп сыйлык берди да. Анан ошондо орусча жазылып турат. А почему уши нос отрезали деп. Демек бул ичине уши мурду эмес жок экен да. А биздин Санжырада айтып атпайбы? Кенесары айтып атпайбы? Ханыңа айттыңбы деп. Анан тиги баягы кылычмен келаткан унчпай болбодубу? Болуп турганда. Мен намаз окугандан кийин чап дебедиби? Чаппадыбы? Мисалы үчүн айтылса Санжыр. Чапкандан кийин тышта турган катындар чыдабай кетип, боз дыргытып жүргөн кулак мурун кесип салган дейт. Мына ушул чак келип атат да, жана башты кайнатып, анан тигинтип, анан ошо кемпир кайнаткан кемпир 3 күндөн өлүп калыптыр деп атпайбы? Туурабы? Бул болбогон жорук. Бул кыргыз менен казакта болгон эмес. Андай болгон күндө да логикага жатпай атпайбы? Кантип кайнаткан башты тааныбайт деп. Ким тааныйт? Бул азыр жалпылап мындай айтканда мен түшүндүм, булар жанагы мындай деп айткан ашат да. Кыргыздар болбосо Кенесары казак хандыгын түшүнбөй экен деп атат да. Ошондой деген мааниде турбайбы булардын айткандарында? Баарын чогуу. Жок, бул мааниси ошондой болуп атат. Бул мынтип ойлоп атат да, кыргыз болбосо Кенесары тирүү калып, кыргыз менен биригип орусту чаба алмак экен деп атат да. Ошентип эле айтып атат. Ошондой маанida айтып атат да, ошонсо Кенесары жок, орусту эч качан чаба алмайм, алы келме эмес да. Орусту Кокон хандыгы, кыргыз, Кенесары Кытай кошулса да ала алмагыбыз. Мына Кытай кийин бир 20 жылдан кийин, 30 жылдан кийин Кулжан алдырып ийди. Кокон хандыгы толук жок болду. Эдиге Валиханов деген ошентип жазган. Кенесары хотел дейт, ушундай жакшы демократик мамлекет түзгүсү келген. Ормон дейт как? Ормон хотел как Коканский ханство дейт. Канчалык Кенесарыга келип кыргызды чапкан учурда дагы согуш учурунда башкача саясат жүрүп атты. Бул эмне саясат деп айтсам, саясат эле деп коеюн. Мына кыргыз казак ошондой картуз салгылашып атса дагы, ошо согуштун ичинде өзүнчө саясат жүрүп атты. Казак досун куткарып атты, казак кудасын куткарып атты кыргыздар, туурабы? Баягы тууганчылык, тааныштык деп атат. Мына элдерден угуп көрсөңөр, мен бир 30 жыл мурун Токмокто эмеде отурам, конокто, тойдо отурабыз, сүйлөшүп отурсак, буякта аксакалдар отуруп калыптыр. Аксакалдар 80-70-тен ашкан, эми ал убакта биз үчүн аябай эмеде, улуу кишилер да. Отуруп калыптыр. Биз жаштар мындай отурабыз. Эт алып келгенде эле бир аксакал мен байкаган жок, ким айтып калды. Бирөөңө бурулуп эт туурабайсыңарбы деп калды. Аны мен деле конокмун да. Мен эме дегиче болуп эле местный балдар шурт деп эле отуруп мен турам деп туурап калдым да. Анан ошондо сурап калды. Бирөө көрчө бул жерде ар кайсы кишилер отурган экен, ары жактан келген. Анан сиз кайдан болосуз деди. Жана эт туурабайсың деп сураган. Алмалды айылды билесиңерби? Мен ошол жерден болом. Кенесарыны кармап башын кескен жер билесиңерби деди. Сиз анда айтсаңыз мен түшүнбөй, биз бейткенбиз. Кенесарынын башын кантип алды, кандай болду десе, ал айтып атпайбы? Айтып келди, мен кыргыздын гумандуулугунда токтолоюн да. Ошондой айтып атат. Мен атам айтчу эле, мен чоң атам өзү катышкан дейт. Согушка депчи. Ошондой айтып атат. Согуш катуу болду дейт. Жердин баары кан дейт. Бирөөнү кармап ыйлап, бирөөнү кучактап жаткан аял дейт. Бирөө бакыр ыйлап аткан бала дейт. Ат кулап атат дейт, жан кулап атат. Жөн эле карап туруп зээнин кейт да. Анан ушунчалык жинибиз келгенден дейт. Жөн эле кан жаныбызга карабай салгылаштык дейт. Аягында казактар качканда кечке чейин дейт, эмеге чейин кубаладык дейт. Кубалап барып, аягынан башчысы айтты, болду жетишет. Жетишерлик болду, кайталы дейт. Анан кайра кайтып келатсак дейт. Чоң атасы айткан экен да. Чийдин арасынан толтура казактар чыкты дейт. Ат үстүндө экиден минип алган жарадарлар, аттын жалынан кармап алып сүйрөлүп келаткан, аттын куйругун кармап бири-бирин сүйрөшүп келаткан дейт. А көрсө баягы кыргыздар кууп өткөндө, баягы түрүлөр, жарадар эместер качып чыгып, аны кубалап булар жашынып калган экен да, түшүнүк ушундай да, артта калып калыптыр. Ошондо эки тарап туруп калдык дейт. Анан баягы казактар түшүн дейт, өлөбүз деп. Бирөө да кол кайтарып эметкен жок дейт.
Анан кыргыз кылычын алганда жанагы арасынан айтып атат, чоңу бир айтыптыр. Жигиттер, сабырдуу кылгыла. Колунда карысыз жок. Ярадар жоокерди өлтүрүп коюш жеңил. Ал батырлык болбойт. Итчилик булардан кетти. Эртең түшүнсө, күнөөсүн мойнуна алар, тийбегиле дейт. Ошончо казакты. Анан бир убакта эле баары кыргыз жигиттер ат менен аралап кетип калды дейт. Канча адам тирүү калды. Көрдүңөр, өзүн саясатта баягы болду жетишет. Уруш бүттү дегенде жарадарларды карабайсыңар. Бул гумандуулук да. Анан кийин башкача көрдүңөр, мына ошондо да айтып атат. Ана жанагы мазардын кара суусунда өзүңөр билесиңер, аябай кырылды. Анан баа казактар кыйкырып атпайбы? Бауырым жардам бер деп. Сазга тыгылып бараткандар, чөгүп бараткандар бауырым жардамга дегенде кыргыздар найзаларын сууруп алгандары болгон да. Ошондо менимче март айы болсо керек, 46-жылы. Булар көпчүлүгү сууга чыккандан эле тоң өлүп калыптыр. Калганы качып кеткен. Ал эми жанагы 47-жылкы согушта, анда сиз айтыңыз, өзүңүз да жазып жүрөсүз. Баягы айтып атпайбы элдер? Кыргыздын атын чакырып атат дейт. Көрсө жарадар казак дос жатат. Ал айтыптыр, алып чыгып кет мени согуштан депчи. Жарадар экен. Ошону атка учкаштырып алып, качып барып, үйүнө таштап кайра согушка кирген экен. Эмеде айтылат да, вот жанагы мал товар дегендер бар го, ошонун Нурмамбет. Ошонун бир уулу жанагы эме деген. Маймонко. Маймонко. Ошонун эмеси кайындары казак болгон экен да. Анан согушта баласы ошо кайнатасы күйөө баласын сайтсаптыр да. Казак кайнатасы. Казак кайнатасы. Анан жерде атканда күйөө баласы экенин көрө коюп туруп, эңип алайын десе, башы кыйылып калыптыр анан. Башка кыргыз келип чаап кетти. Башы чаап кетти. Анан кийин тиги Маймонканы таанып алып туруп, башты кучактап алып туруп, анан кийин бир жерге барып жашырган экен да башкы. Анан кийин согуш бүткөндөн кийин анан кайра айына чейин алып барып ардактап, эмесин таап берки денесин кошо ошондой көмгөн деп айтылат да. Туура. Баягы башты кучактап алып кетип, аялы экөө келип денени таап, анан баягы атка жүктөп алып барган экен. Көзүнчө бир саясат жүрүп атат да. Карапайым кыргыздар баягыштар бири-бирин баягы достчулугун, меймандостугун унуткан жок да. Биз айталы. Кенесары ачык айтыш керек. Кенесары жаман кыйнап өлтү. Керек болсо өлүктү сүйрөп чыкты. Ачык айтыш керек. Мынчу. Ал эми кыргыздар камаганда жана 3400 казак деп атпайсыңар, эсептеп чыгыңыз. Чындыгында эле көп казак кармалды. Ошонун баарын деген байманаптар өзүндө төрөлөрдү өзүнчө өздөрү арасында жараша манаптардын үйүндө, карапайымдардын үйүндө. Ошондой эле Кенесарыны да ошентип багышты буларчы. Ошон үчүн бул элди бускан жаманда жанагыдай сөздөрдү айтып, ошо наоборот, элдеринде эч кандай мындай күнөөсү жок. Бул жерде чынында кимдер казактар, Кенесары болбосо казактар келип ошондой колсолорун ким билет, ошентип кырларын ким билет. Эми ошол жерден ошону пайдаланып, монтти кыргыз митти кайнаттанын жеди ишти деп аткан эми билбейм. Туура эмес. Азыркылардыкы кечиримсиз да, азыр айтып аткандардыкы кечиримсиз мейли. Бул жерден Ормондун айтканын айтып коюш керек да. Ормон баягы биз айтабыз опуза дейбиз. Ормон баягы казак жеңил дегенде катуу айткан экен. Качкан жолу катын алат. Жарадар болобу, колго түшөт, тийбегиле алып келгиле. Канча адам өлдү? Канча адам аял катын өлдү? Канча үй өрттөндү? Канча мал өлдү? Биз мунун баарын сатыкка коебуз. Биз өлтүрбөйбүз. Акылдуусу бир акылманы келип сөз баштар деген, туурабы? Ошондо Бопуй келип атпайбы? Бопуй айткан экен. Кыргыздын бир салты, жакшы салты. Ошондо казактын туусун берип жиберишкен. Казактын туусун берди деген эмне сөз? Бул ар намысын сактап калды казактарчы. Кыргыз туусун берди. Мен көп айтам ушунучу. Жама ким Жантай менен Ормон катында айтып атпайбы? Кум алган жокпуз дейт. Жана алда өлтүрүп кетишти баарын, кырышты. Мына мен туугандарым көбүн кырды дейт. Жантай мен эчтеке алган жокмун дейт. Ал эми мындан арты кандай буларга факт керек? Ушуга чейинки тарыхты эч ким бурмалаган эмес эле. Бул жакынкы 1,5 жыл ичинде эле ушундай бир эме чыгып кетти. Бул казак элине, кыргыз элине абруй алып келген жок. Муну жасаган адамдар чаламолда тарыхчылар деп ойлоймун. Биз болушунча тарыхта дегенде чагылдырып, анан бул казак элинин тарыхчыларын жазган тасмасын көрүп, баягы катасын бирден чыгардык. Муну туура түшүнүңүздөр. Кыргызда жакшы айтат, сыпайы сызып айтат, чечен кызып айтат, чоркок үзүп айтат, чогол бузуп айтат дейт. Биз чогол да болгон жокпуз, чоркок да болгон жокпуз. Билгенибизди азыр ортого салдык, урматтуу замандаштар. Дагы изилденсин, дагы тактыкты тарап кылат. Мына биз ушинтип калтыралы деди. Айтпай коюуга биз баягы болгон жок. Биз ата бабабыздын арбагын сыйлашыбыз керек. Мен сиздерге эмне айтмакчымын? Рахмат. Айта турса көп сөздөр бар, бирок майдаланып кетпейли. Биз бул
тасмаға ғана жооп бердик да. Эл түшүнгөн эл туура түшүнөр муну. Рахмат сиздерге. Ишиңерде ийгилик болсун. Сизге рахмат. Дагы ушундай изилдеп жүрө бериңиз. Дагы маселелер бар, дагы көп нерселер бар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу замандаштар, урматтуу казак туугандар, мен сиздерге кайрылат элем. Биздин максат бул эки элди кагыштыруу, чабыштыруу эмес. Биздин максат бул тарыхый фактыны калыптап, тактап, аны кайра ордуна коюу. Жана азыркы чыгарган казак тарыхчылардын тасмасындагы жосунсуз, орунсуз фактыларды тактоо болду. Башка эч кызыкчылык жок. Ушуну менен Санжыра программасын аяктайбыз. Саламатта болуңуздар.